Амина Мамытбек. Кыргызстанда ар бир эле аял токмок жеген күйөөсүнөн. Мен жолдошторум жанында уялдым, өзүмдү жаман сездим, ыңгайсыз сездим. Келин келип аракет кылбай койду дегенге мен ишенбейм. Бирдеме ичеби, бирдеме чегеби, кийимди чечкенен уялчумун, анткени бүт деле денем көпкөк да. Ошон үчүн Кыргызстан жарандыгынан баш тартышка туура келген. Гүлзат Мамытбектин көлөкөсүнө жүрөм деп эсептейсизби? Гүлзаттай сен ачып чыга албадың, жара албадың, хит жаратпадың, хайп жаратпадың депчи. Азыркы биздин балдарыбыз, таяк жебеген балдарыбыз эртең турмуштун муштумдай таягын бирди жеген деле сынып калып атпайбы? Азыр мамилеңиздер кандай? Атаңыз менен, апаңыз менен? Өтө сонун киши болгон, атам мага көп нерсе берген. Азыр атамдын бир жити болсо эле деп. Достор, Мирзамат влог адаттагыдай кызыктуу коногубуз бар. Ошол эле айымдардын лидерлиги, айымдардын ишкерлиги, Кыргызстаныбыздагы олуттуу нерселерди жана эле ийгиликтүү нерселерди сонун бир коногубуз менен маектешип кетебиз. Амина Мамытбек. Амина, кош келдиңиз. Кандай кылайлы? Give me 5 деп коюмбу? Тилдер жөнүндө сүйлөшүп кеттик. Жакшы. Көрүшөрүн көп эле. Сизди жок дегенде фамилияңыз аркылуу тааныды окшойт дейм. Эмне дегенде бир тууган эжеси Гүлзат Мамытбек. Башында эле биринчи суроом, Амина Мамытбек. Эмнеге Мамытбек? Атамдын аты Мамытбек. Бирок Гүлзат эжем Мамытбек деп аны атамдын атын алып жүрөт. А менин фамилиям да Мамытбекова. Бирок Мамытбекова болсо деле сиздин 4 балаңыз бар. 19 жылдан бери, жок 19бу? 19 жылдан бери үй бүлөлүү адамсыз. Анан фамилияңыз дагы эле Мамытбекпи? Жакшы да, мен өзүмдүн фамилиямды эч качан мындан баш тарта албайм. Мен бул атамдын канынан жаралганмын. Анан буну саткынчылыктай болуп калат да. Эгерде башка тарапка өтүп кетсең, анын фамилиясын алып калсаң, мен өзүмдүн бул жеке оюм, сатып кеткендей болуп калам да. Мени канчалык урбат, токмоктобо, мен баягы ойдон эле калам да, Мамытбек бойдон. Мен жолдошумдун фамилиясын алган кезде деле ой жүгүрттүм, баягы атамдын берген ой жүгүртүүсү, суугарган суусу. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо ойдон эле калам. Абдан кызыктуу тема. Кессе деле менден ошо Мамытбек деген кан чыгат да. Андан алдын кыскача мен айтып кеттим эмне үчүн биз кызыгып сиз менен маектешишти каалаганыбызды. Бирок өзүңүз деле өзүңүздү кандай көрөсүз? Мындайча айтканда, позиционированиңиз кандай? Билишим боюнча сиздин 10 филиалыңыз Кыргызстанда жана 3 филиалыңыз Алматыда, Казакстанда бар. Жана Кыргызстанда, Казакстанда кош жаран болосуз, Кош жаран эмес, бир эле жаран, Алматынын жаранымын. Казакстан жаранымын. Кыргызстандык. Бизде кош жаран алса болбойт. Именно Казакстан менен Кыргызстандыкы болбойт. Ошон үчүн Кыргызстан жарандыгынан баш тартышка туура келген. Ошол ишиңизди жүргүзүш үчүн. Ишти жүргүзүш үчүн, ошол жерден кичинен нан таап жеш үчүн дегендей. Ошол ишкердигиңиз, ошол жетишкендиктериңиз жана ошол фамилия темасы алып чыгып калды. Казакстан жараны экенсиз. Ошол темаларды биз азыр аздан ачмалап кетебиз. Ага чейин өзүңүздү кандай көрөсүз, кандай позиционирование менен жүрөсүз? Ошол боюнча биздин көрүүчүлөргө кыскача же кааласаңыз узун түрдө айтып кетесизби? Позициялап кеткенде мен көп нерсени айтып мактангым келбейт. Анткени күйөөрлөр бар да, мен үйүм бар, мен машинам бар, мен мынтип, ана мен Дубайга бардым, мен мынтип саякаттап келдим деп эле мактана эле беришет да. Мен көп бул жатта мактангым келбейт. Мен эң биринчи жакшы жубаймын. Мен ойлойм, аракет кылам жакшы жубай болгонго. Экинчиден 4 баланын апасымын. Анан ошол эле учурда Кыргызстанда иштеп келатам, ишмер айыммын. Дагы мен эң бир сыймыктанып кетчү нерсе, мен китеп жазгам, кыргыз тилинде китеп жазгам. Кыргыз тилинде китептер мен жазган кезде аз болчу. Анан мен кыргыз тилинде жазып чыгып, жакшы жыйынтыктарды көрсөткөм. 8 китеп жазган экенсиз. Кайсы темаларга китептер жаздыңыз эле? Шык берүүчү, мотивация берүүчү китептер. Бизнеске, бизнес чатындагы китептер да. Мен оюмча ошол кезде, мен китеп жазган кезде биздин адамдар, биздин жаштар ошолго суусап турган. Кыргыз тилиндеги бизнес тууралуу китептерге. Кыргыз тилинде бизнес жүргүзүү, акча табуу, бул турмушта өзүңдүн ордуңду табуу, ошол тууралуу жазгам да. Бул ошол кезде эң жаштар суусап аткан деп атпаймынбы? Эң керектүү актуалдуу темалар ошол болчу. Качан эле караба, орусча китептер толтура, англис тилинде толтура, анан кыргыз тилине келсең жок койсо болуп калган да. А бирок азыр жакшы китептер, көп китептер чыга баштады. Бирок эң өкүнүчтүүсү, биздин жаштар азыр китеп окубай калышты. Кагаз китепти окубай калды, электрондук китепти эле көп окулбай калды. Ушул аябай өкүндүрөт. Бул темалар кызыктуу. Азыр ишкердик жөнүндө баштадык. Эң башында эле бир суроодон баштап кетелиби? Бул кызыктуу тема болсо керек деп ойлойм. Амина Мамытбек, достор. Гүлзат Мамытбектин көлөкөсүнө жүрөм деп эсептейсизби? Ушудан баштайлы. Эмне дегенде мен жолуңузду изилдеп көргөнбүз.
көп суроо ушундай айтышат, Гүлзаттай сен ачып чыга албадың, жара албадың, Гүлзаттай ушунчалык бир эме жаратпадың дейт да, хит жаратпадың, хайп жаратпадың депчи. Гүлзат эжемдин көлөкөсүндө жүргөнүм деле болушу мүмкүн. Мандан деле көп деле бир аны четке кагып деп эмете албайм. Бул деле Гүлзат эжемдин өзүнүн жолу бар. Эң биринчи менин өзүмдүн жолум бар. Анан ошол эле учурда мен деле жөн отурган жокмун да. Мен деле алектенип бир ишти жасап, кичине болсо деле биздин Кыргызстанга салымымды кошуп, ишкерлик жаатында болобу, китеп болобу. Ошон үчүн мен ойлойм, Гүлзат эжемдин балким көлөкөсүндө калса калып кеткендирмин. Бирок ошол эле учурда мен өзүм деле мүнөзүм бар, кулук мүнөзүм бар, жетишкендиктерим бар. Кыргызстанда ошол эле учурда Казакстанда бирдей бизнес алып кетиш оор нерсе. 4 баланы ошол эле учурда багып чоңойтуш, бутуна коюш оор нерсе. Адамдарга жумуш орун бериш, аларды убагында жумуш менен камсыздап, акча тапкан маянасын убагында бериш бул деле оор нерсе. Ана мына эми көлөкөдө ким калып атат деген жооп да. Азыр сиз айтып берсеңиз, сиздин сүйлөгөнүңүздү угап сизди карап отуруп, анан сиз күлгөнүңүздү мындай уккандан кийин Гүлзат айым менен отургандай эле болуп сезим болуп атат. Ошондой сезилет болгон эле. Мен көп айтышат, сен семиз экенсиң, сен чоңураак көрүнөт экенсиң деп көп эле айтышат. Гүлзат эжем кичинекей арык. Ошондой көрүнүп бар эле ушундай айтышат. Так куюп койгондой эле экенсиң дешет. Бул чыгарылышыбыз Гүлзат айым жөнүндө эмес, сиз менен маектешели деп чакырганбыз. Ошол эле ишкерликтеги жолуңуз боюнча китепти ошол учурда бизнес жөнүндө кыргыз тилинде болгонун, биринчи китептерден болгонун мен билбептирмин. Китеп жазганыңыз жөнүндө билет элем. Бул боюнча биздин тобубуз изилдеп берген. Жана Тил Академиясы деген бул компания болуп калабы же? Ооба, компания. Тил үйрөтүүчү окуу жайбыз. Бишкекте 10 филиалыбыз бар. Канча жылдан бери биринчи орунду алып келебиз, эң мыкты билим берүү борбору деп. Бул менен мен сыймыктанам, кадимкидей. Ушул мен үчүн чоң сыймык. Элге жакшылык кылып келатабыз. Кээ бир компаниялар бар, мисалы үчүн пиво сатышат. Мамлекетке пайдасын алып келет, бирок ошол эле учурда адамга зыянын алып келет. Арак сатышат, тамеки чыгарышат. Биз элге жалаң гана жакшылык алып келебиз. Мен ошону менен сыймыктанам. Канча жыл болду бул компания жүргүзгөнүңүзгө? Компания жүргүзгөнгө 15 жылдан ашып калды бул компания. Именно компания ачылганда. Буга чейин деле көп жерде иштеп келгем да мен. Бирөөгө жалданып, зарплата алып иштеп келгем. Ошого чейин көп кыйынчылыктарды өткөм. Кандай десем, элестетиңиз, маршруткага акчаң жок. Сен кече таңкы 7-де эртең менен тамак ичкенсиң. Азыр кечки 10. Канча сааттан бери ачкасың. Ошондой учурлар өтө көп болгон. Мен кыйынчылык көп деген кыйынчылыктардан өткөм да, бирок ошол кыйынчылыктар мени такшалтты. Менди кадимкидей мага кайрат берди, күч берди, кайрат топтодум, тажрыйба топтодум. Ошолор аркылуу мен көп нерсе жарата алдым да. Ошон үчүн бул кыйынчылыктар болбосо, мен ойлойм, мен мындай адам болбойт элем. Кайра ошол кыйынчылыктарга азыр мен рахматымды айтам. Канча студент өттү Тил Академиясы аркылуу? Ошол цифрларды айтып кетеличи, ошол жак кызыктуу го. Цифрларды айтканда эми бул айда мынча окутулду, мынчалык бул бизге отчет келип турат, бирок буну көп айтып деметким келе бербейт. Бул эми бизнес да. Жумуш бизнес. Бул бойдон калсын. 10 миң адамдан көрөк адам окутуп койдуңарбы? Сөзсүз. 10 миңден көп студент үйрөнүп чыккан силерден. Албетте. Бул деген уже бир айдын эле эмесин айтып атпайсызбы сиз? Бир айдык эле бол. Ооба, бир айдын эле жыйынтыгын айтып атпайсызбы? Биздеги филиалыбыз көп да. Окугандар көп, бизди тандагандар көп. Ошон үчүн мен кааларым биздин жумуш ошол кеткен боюнча кете берсин. Бул жакшы жыйынтык алып келип атат. Келгиле мен жөнүндө сүйлөшөлү. Сизди тааныш үчүн сиздин жыйынтыктарды билип коюшубуз керек болуп атпайбы? Мен жыйынтыктарын эми айтып калсам мактангандай болуп калам да. Жок, айтып кеттиңиз. Эмне дегенде бул чыгарылышыбыз балким ошол жаңы иш баштайын деген айымдар көрүп калышы мүмкүн. Жаңы баштап туруп, улантсам бекен, улантпай койсом бекен, ошол эле жөн эле үй бүлөлүк жашоо менен эле жашасам оң болот экен дегендер көрүп калышы мүмкүн. Мен ошол сиз туура айтып атасыз да, азырчы. Көп айымдар менден көрүп үлгү алышат да. Анан алар мени байкап, алар бир чечимге келишет. Үйдү дагы, баланы дагы анан ошол эле учурда бизнести алып кетсе болот экен деп көп айым өзүнө чечим чыгарат, мени баскан турганын көрүп элечи. Ошон үчүн азыр эгерде айымдарга эмне кеңеш бересиң десе, мен азыркы айымдарга айтат элем. Ичиңерде бир жылуу сезим бар да, ушу бизнес башташым керек, ушуну кылышым керек деген ушул оюңар бар, ошол бойду сөзсүз алып чыккыла.
ошол ал үчүн эрдик болуш керек, ал үчүн белсениш керек, ал үчүн белди байлап туруп жасаш керек да. Анан колуман келеби деген бир коркунуч сезимдер сени жей берет. Ал коркунуч сезимдерди четке кагыш керек, дагы жасаш керек. Эрдик кылыш керек. Эрдик кылбасаң өмүр бою ошол эле деңгээлде калып кете берсең, ошол эле даражаңдачы. А биз өскүбүз келет, өнүккүбүз келет да, алдыга жылгыбыз келет. Ошон үчүн коркпош керек. Бирок корккондун деле жакшы сапаттары бар. Эмне үчүн коркуп атабыз? Анткени биз бир эмеден коркуп атабыз. Кредит төлөй албай калам, арендага чыкпай калам, элге зарплата бере албай калам деп коркобуз. Биз ошолорду ойлоп чыгышыбыз керек. Канткенде зарплата көбөйөт, канткенде кардарларды көп тартабыз, канткенде кредиттен убагында чыгам. Ошолорду пландаштырып эле кетсек, менин оюмча аракет болот. Анан кийин дагы эң көп ишенген нерсем бул эмгек кылыш керек. Канчалык эмгек кылсаң, башыңды көтөрбөй эмгек эле кыла берсең, сөзсүз Кудай бир жыйынтыгын берет да. Жакшы адис болсоң, жасаган жумушуңду мыкты билсең, жакшы жыйынтык чыгара алсаң, сага сөзсүз акча келет. Акча сөзсүз келет. Акча проблема эмес. А проблема эмнеде? Ошол материалды сен жакшы бере албай атасың, элге жеткизип бере албай атасың. Сенин материалың, сен жасаган продукт эң жакшы болсо, элдер сени өзү келип таап кетет. Тоонун башына чыга алсаң деле, тытмалап атып болсо да элдер сени табышат. Ошон үчүн эң жакшы бир айтып кете турган насаатым, жумушуңарды жакшы жасагыла, бул жумушту элге алып чыккыла. Сөзсүз жыйынтык болот. Коркпогула, болгону коркпош керек. Белсениш керек, эрдик болуш керек. Эрдик кылыш керек. Продукттуң эң жакшы болсочу, андайлар толуп турат да. Биз ошол эле базарда, ошол рынокто продуктубуз эң жакшы болбошу мүмкүн. Ошондо деле кээ бирлер бар да, кээ бирлер бар маркетинг жактан күчтүү, кээ бирлер бар пиар жактан күчтүү. Анан ошол пиары менен эле, маркетинги менен эле ишин алып кете беришет. Бул башка жак. А кээ бирлер бар продуктусу өтө күчтүү, жакшы жыйынтык чыгарышат. Мындай эки тарабы да бар да. Экөөнү тең тегиз алып кеткенге аракет кылыш керек. Бирок айтарым, коркпогулачы. Аял заты коркпогула, ишиңерди кыла бергиле. Төрөш эң кыйын нерсе. Эң корко турган нерсе төрөш. Өзүңдөн бир бала чыгарыш. Мына ушул эң корко турган эң кыйын нерсе. Жумуш ачып кетиш, бизнес ачып кетиш, көп кыздарды көрүп атпаймынбы азыр? 18 жаштагы эле, 19 жаштагы кыздар эле салон ачып аткан, дагы бирдемкесин ачып аткан, магазин ачып аткан. Анын үстүнө бизге азыр жакшы шарттар түзүлбөдүбү? Инстаграм баракчаңды ачтың, демеңди киргиздиң, продуктуңду киргиздиң, жакшы контент киргиздиң, болду. Сатуулар келе берет, кардарлар келе берет. Таргетке коюп койдуң. Мурункуга караганда азыр бизнес ачыш оңой болуп атпайбы? А мурун деген бизде андай жок болчу да. Биз баштаган кезде андай шарттар жок болчу да. А качан баштагансыздар? 2000 канчанчы жыл? 20 жылдан ашты го уже. Ал кезде Инстаграм мынчалык, ал кезде Инстаграм мынчалык, интернет мынчалык өнүккөн эмес болчу. Кардарды тартып келиш ушунчалык кыйын болчу. Ошон үчүн азыр иттен эле оңой. Сиздер өзүңүздөр Жалал аттан болосуздар? Мен Жалал аттан болом, ооба. Кийин Гүлзат айымдай эле бир 18-19 жашыңарда окууга Бишкекке келгенсиңер. Анан биринчи ишиңерди эле бирге баштагансыңар окшойт да? Тил академиясы же тил курстары боюнча, англис тили курстары боюнча силер бирге баштагансыңар да? Чогуу баштаганбыз, чогуу ишти жүргүзүп келгенбиз. Анан мен бир нерсени түшүндүм. Эки баш бир казанда кайнабайт экен, такыр кайнабайт экен. Биринчиден, экинчиден бир тууган менен жумуш алып кетиш өтө оор нерсе экен, өтө татаал нерсе экен. Мен ошондон өтө көп кыйналдым, запкы жедим, көп жерде жутуп койгон жерлерим болду. Мен азыр бир тууганды жамандабайм. Бир тууганды жамандабайм. Болгондо эле өзүң бир тууганың менен бизнес баштасаң, ошондой шартка түшүп калат экенсиң, бири-бириңди жаман көрө баштайт экенсиң. Бир туугандык сапаттарды жогото баштайт экенсиң. Ушул боюнча, ушул жеке тажрыйбаңыз болгон үчүн кандай бир ойлор бере аласыз? Мисалы, көп учурлар болот го. Же университеттен кийин, же бир ишти баштатканда же эң жакын досуң менен бирге баштап көрөсүң, же тууганың менен бирге баштап көрөсүң. Ошол учурларда кандай резонанстык моменттер чыгышы мүмкүн? Негизи глобалдык бизнесмендер биз кандай? Достуктун алкагында башталган бизнеске эмес, мен бизнестин алкагында башталган достукка көрүк ишенем деген сөздөр бар да. Мисалы ошол эле Рокфеллердин сөзү бар. Бирок ошол туугандыктын алкагында башталган бизнесте кандай терс резонанстар же терс көрүнүштөр болуп калышы мүмкүн? Нелерге көңүл буруп коюш керек? Эгер башташ керек болуп калаткан болсо. Башташ керек болуп атса, көңүл колдон келишинче баштабай эле койгулачы деп айтам мен. Жок, чын эле. Радикалдуу түрдө айттыңыз. Колдон келишинче бир тууганың менен баштабай эле коюшуң керек экен. Азыр деген акча табыш кыйынчылык деле жаратпайт да. Башыңды иштетсең эле, анан ошол жаатта жакшылап изилдеп келсең эле акча тапкандын жолдорун биле аласың. Анан бир тууганыңды жоготуп алышың мүмкүн экен да.
ошол эң жаман нерсе экен. Мамилени бузуп алышар мүмкүн. Мамилең бузулат, бир тууганың жоголот, анан кийин көп тирештер болот, түшүнбөстүктөр болот, карама каршылыктар келип чыгат. Сен көп алып койдуң, мен аз жеп койдум дегендер болот. Ушунун негизинде анан мамилелер бузулат экен. Акча деген мамилени бузбаш керек. Акча ойногон жерде көп мамиле бузулуп кетет экен. Ошон үчүн мен негизи эле каршымын. Бир тууган бойдон калыш керек. Жолдошуң бойдон калыш керек. Бизнес бойдон жүрүш керек. Ишенесизби, мен биздин жумушка эч качан эмени алып келбейм. Туугандарды. Эч качан. Бирөөнүн тууганын да алып келбейм. Иштегендердин туугандарын алып келбейм. Бул так башка баш тартам, жок болбойт дейм. Ушунчалык эң күчтүү адис келетсе дагы кой рахмат деп айтам. Туган бойдон калсын, жумуш. Сиздер ошондо Бишкекке жаңы көчүп келгенден кийин Гүлзат айым менен бирге иш баштайлы дедиңер. Ооба. Канча жыл бирге иштештиңер? Гүлзат эже менен иштешип жүрүп, мен көп нерселерди үйрөндүм, көп нерседи андан үлгү кылып ала алдым. Гүлзат эжемдин өрттүгү бар, кайраты бар, аракетчилдиги бар, тайманбастыгы бар. Жасайм дедимби, жасайм, менин колумдан келет. Мени тыйба, мага чекит койбо, мени чектебе деген сапаттары абдан жакшы сапаттар да. Көп нерсеге белсенет. Кээде ойлонуп отурасың, колуман келеби, келбей калабы деп эки жакты ойлоно баштаганыңда, ал такыр эле жасайм. Мен кылбасам ким кылат? Баштадык деген өтө күчтүү сапаттар бар. Ошол сапаттарын аябай баалайм. Өкмөр партнер болуп баштапсыңар кандай? Партнер болуп баштаганбыз, ооба. Өкмөрдөн тил үйрөтөт элеңер? Ооба. Эжекей болуп. Ооба, мугалим болуп. Ооба. Канча адам бар эле компанияда? Билишим боюнча азыркы учурда сизде Кыргызстанда эле 55 сотрудник, жана Алматыда 15 дейбиз. Бир 70 адам сиздерде компанияңызда иштейт. Ооба. Бул мугалимдер, менеджмент, административдик адамдар. Ушу иштеген ишкерлер, жанымдагылар. Башында жаңы бул биринчи бизнесиңерде? Жаңы баштаганда экөөбүз эле. Мен полжуйм, мен офисти ачам, мен кароолчу. Элестетиңиз, кароолчу болуп жатышың керек, компьютерди урдап кетет. Ал кезде компьютерде эле чоң акча турат. Анан аны урдап кетпесин деп кароолчу болуп ошол жерде жатасың. Кээ бир кездерде болот, өзүңдүн үйүң жок. Ижарага алганга квартираң жок. Офисти жатасың, офисти иштейсиң, ошол эле учурда офисти кайра эле төшөк салып алып ошол жерде жатып каласың. Ошондой учурлар болгон да. Бизнести баштап кетиш негизи эле оңой эмес да. Анан сөзсүз кыйынчылыктарга дуушар болосуң. Ошол кыйынчылыктарды жеңе алсаң, ошолордон өтө алсаң, анан кийин сени ийгилик күтүп турат. Ал кыйынчылыктарга сынып калсаң, ийгиликке эч качан жетпейсиң. Сизде бирок абдан окшоштуктар көп чын айтканда, азыр кадимкидей эле Гүлзат айым менен сүйлөшкөндөй эле болуп атам. Завод мотивация беришти, энергия беришти, өкмөрдүн бирдей билет экен сиңер. Мен ошо чыгара албай атам, айырма эмне экен эле, как вы друг друга усилили. Көбүнчө партнерлыктар ошол үчүн болот го. Биз бири-бирибизди күчөтүш үчүн стратегиялык жагынан күчтүүрөөк. Мисалы 1 менен 1 кошкондо 11 кантип болуп кетет, эмне учурда болуп кетет дешин. Ошону түшүнө албай атам, кайсы жагынан кимдер кайсы жагын күчөтүп кетсиңер дегенчи. Гүлзат эже маркетинг жактан өтө күчтүү. Өзү пиар жакка окуган журналист, маркетинг жактан өтө күчтүү. Мен деген офистин немемисин да. Офисин мыш деп коет го. Офистин эле башты көтөрбөй эле иштей берген. Көбүнчө серый кардинал. Билбей эле иштин баарын жасап жүргөн, бирок иштин баары сенин мойнуңда да. Ошону деп элестетем. Гүлзат эжем экөөбүз иштеп көп жыйынтыкка жетише алдык. Ошол учурда кредитке жумуш баштаганбыз. Кредит алып жумушту баштап. Канча алдыңар эле кредит? Кредит $2000. Ал кезде $2000 чоң акча болчу. Бул 2005-жыл беле? 2006. 2006-жыл. Ал кезде кредит алганбыз, кыйынчылык болгон. Өкмөрдөн сиз жаңы эле студенттик Гүлзат эжем алган. Кредитти бирок экөөбүз чогуу жапчубуз. Анан мен деген өтө так адаммын да. Кредитти жабышыбыз керек деген мээде турган эме бар да. Коңгуроо, кечичке эле зыңылдай берет да башыңды. Мээңди жөн койбой. Анан кредитти тез төлөп батышып кеткенбиз. Мен ушундай адаммын да. Алдын ала баарын жайгаштырып коюп, ордуна тизип коюп туруп, анан кийин деп отура алам. Антпесем эч көңүлүм тынчыбайт, санаам эле сапырыла берет. Кредит темасы да кызыктуу экен. Кантип кредит алыш негизи кыйын. Азыр элдер көп сурашат да, кредит алсамбы, албасамбы деп. Кредиттин эки жагы бар да. Кредит алгандан кийин мойнуңа чоң жоопкерчиликти илесиң. Тынбай иштейсиң, аракет кыласың, чуркайсың. Чарчап тилиң бияка салаңдап калгыча ишин кыласың да. Бирок ошол эле учурда кредиттин жакшы жагы көп жыйынтык аласың. Турбо режимди күйгүзөсүң да. Турбо кнопканы басасың дагы жан талашып иш кыласың. Ушул жаатында кредит жакшы.
Анан бирок бир четинен карасаң, ушул кредит деп атып эле көп убактың кетип калат экен, көп күчүң кетип калат экен, анан бул энергияңды эле алып кетет экен. Рызкыңды деле жей беретпей, бир ушундай дагы жагы бар экен. Колдон келишинче кредит албагыла дейм элдергечи, менден сурагандарга. Кредит албагыла, бирок такыр эле жетпей атса, такыр эле бир колуңардан башка нерсе келбей атса, анда алгыла, иштегиле. Бирок кредит сөзсүз жапкыла. Бул деген карыз, бул бирөөнүн акчасы, ал акча сени жей берет. Сенин энергияңды жейт, сенин жолуңду торойт, сенин бир рызкыңды алып кеткендей сезиле берет да. Кредитти жана Колдон келишинче мен ойлойм да, акчаны чогултуш керек, сарпташ керек. Элдер бар да, бизнес ачкым келип атат да. Бизнес ачкым келип атса жакшы экен. Бизнеске даярдан. Бүгүн $100 топто, эртең $100 дагы $100 кош. Ошентип $100 кылып атып, акчаңды чогулт. Анан кийин бизнес ачканга белсен. Анан бизнес ачканга акчаң жокпу, анда бир аз күтө тур. Акчаңды чогултуп алып, анан кийин бизнес ачсаң сонун нерсе да. Кредитке бизнес ачыш кыйынчылык, өтө кыйын. Кредит менен оюмча утурукташып калган бизнестерге ачкан оңойлоок окшойт да. Алар планирование жагынан эле көрүлөт. Ушунча айда ушунча акча менен чыгып турат. Азыркы учурда акыркы жарым жылдын ичинде ушунча акча табаттым, айда ушунча оңой эле ойлонбой эле төлөп коём. Ошондо ошол математика менен, калькуляция менен мынча чыгарылат экен. Анда арай ушунча берсем, алсам болот экен. Бирок ал көрсөткүчтөрүң жок болсо, жаңы бизнес баштап атсаң, сен андан тышкары еще кредит алып алган болсоң, сен тин опробирование гипотезаны текшериш үчүн бизнесин болобу, болбойбу деген нерсеге эле кредит менен келип атасың да. Көп байкап атам да, ооба, көп байкап атам да, биздин көп адамдар акча табышат. Жакшы акча табып келишет да, айлык маянасы сонун, бирок аны жөн эле нары бери эле чачып салышат да. Акчаны туура эмес сарптап салышат. Карасаң, кафеде жүргөн, же бир алтын алып алган, же бир дагы кымбат баалуу кийим алып алган. Мен ошолорду көп түшүнбөйм. Сен деген азыр келечегиңе даярданган жоксуң да. Акчаңды алдың, кайра эле чачып салдың. Ошол акчаны алып бөл, банкка салып бекитип кой. Алга эч ким тийбейт ал акчага. Турат. Ошол акчаны кайра көбөйт. Өзүңдүн акчаңдан, эмки зарплатаңдан көбөйт. Анан ошентип бизнеске даярданып бар дейм да. Мен жеке оюм ушул. Анан ар кимдин өзүнүн техникасы бар, өзүнүн усул ыкмасы бар, ар ким каалагандай кылат. Болгондо эле мен акчаны оңго, солго, асманга, жерге кылып эле чачып бергендерге каршымын, ысырап корчулук кылганга каршымын. Бир эле жолу жашайбызбы, бүгүн ушинтип келе, бүгүн имтип келе, эмки баштайм деген бул туура эмес. Азыртан баштап акырын даярданып жүрө берсең, чоң, кадимкидей чоң сума чогулат. Биринчи бизнесиңизди кредиттер менен баштапсыңар да, бул абдан чоң эрктик. Көбүнчө бул нерсени кеңеш катары өзүңүз деле айтып кеттиңиз, эч кимге каалабайбыз, бербейбиз эмне дегенде, бизнес жагынан өзүң текшерип кетиш үчүн кредит менен башташ керек, топтолгон акча менен башташ керек. Ал рискти өзүң алганың оң болот, ошол топтолгон акча менен алганың оң болот деп айтып келебиз да. Бирок риск менен кредит менен баштап рискти алганга караганда бир ага чейинки бир тажрыйба же бир сандар, бир калькуляция, бир показательдер бар эле окшойт. Жана ал рискти көрө алган, лидерит кылган адам Гүлзат айым болуп окшойт да. На правах старшей сестры катары. Жана ошол эле ишкананын, биринчи ишканалардын лидери катары. И ал деле сиз үчүн жакшы бир мектеп болуп бериптир. Жакшы тажрыйба, чоң опыт болду да. Бирок дагы эле айтып атпаймынбы, мен тил билген эң жакшы нерсе да. Гүлзат эжем да тилди жакшы билет, мен дагы 6 тил билем. Анан адамдар билим алгың келбей атабы? Мисалы үчүн көп адамдар азыр жогорку университетке барып билим алгысы келбейт, баш тартышат анданчы. Болбоду дегенде чет тилин үйрөнүп койгулачы дейм да. Болбоду дегенде чет тилин үйрөнүп, ошол англис тилин, кытай тилин өздөштүрүп койгула, өтө чоң пайдасын тийгизет. Кадимкидей мүмкүнчүлүктөр пайда болот, жолуңар ачылат, көптөгөн шаарларды көрөсүңөр да, ошол жерден өзүңөргө жакшы нерселерди алып келесиңер. Жолдоруңар кадимкидей ачылат. Ошон үчүн билим алгыңар келбей атабы, үйрөнгөнгөр келбей атабы, болгону ошо тилди кичине өздөштүрүп койгула. Ошону элдерге сунуштап кетем да. Бирок тилдердин канчалык пайдалуу экенин мен оюмча азыр билбеген адам калбады окшойт кырсанда. Билбеген адам калбады, бирок ошол баарыбыз билебиз, тил билүү пайдалуу. Ошол эле учурда биз жалкоолукка салып тилди өздөштүрбөй атабыз да. Жалкоолукка салып коюп атабыз да. Эртең окуйм, бүрсү күнү окуйм, саякатка чыгаарда окуйм деп коюп атабыз да. Элдин баары билет тил керек экенин. Бирок жалкоолукка салып үйрөнбөй коюп атабыз. Бизге кыргыз тили жетет, ошол кыргыз тилде эле сүйлөп алсак, ошол момундай болот деп. А кээ бирлерибиз кыргыз тилде эле сүйлөй албай атпайбызбы? Көп адамдарды байкап келсем, эртеден кечке сүйлөп келген сөзү 10 же 20 сөздүн эле тегерегинде. Кандай жакшы курсагым ток, болду, суу ичтим, жаттым. Сүйлөгөн сөз эле ушул. Мен ойлойт элем, көбүрөөк китеп окуш керек.
сөз байлыгыбызды кеңейтишибиз керек, туура жазганды үйрөнүшүбүз керек, өзүбүздүн оюбузду кыргыз тилинде болобу, башка тилде болобу так жана туура жеткизип бергенди үйрөнүшүбүз керек. Бул бизге эң жакшы керек сапаттар да. Анан кээ бирлер бар, өзүнүн оюн билдире албайт. Айткысы келгенге тоодой көкүрөгү толуп турат. Ошону айткысы келет, айтканга тили жок. Тили жок дегенде сөз байлыгы кемтик, сөз байлыгы аз, жеткирип бере албайт. Ошону менен эле чектелип калып атабыз. Тилдин мааниси боюнча толук эмес, мен макулмун. Бирок тил билүү бул бир жак, тилдерди билүү бул бир канат, жана бизнести кылып кете алуу бул такыр башка бир өнөргө, эрктерге, кыймылдарга көз карандуу дейм да. Ооба. Туура канчалаган тил билген адам бар. Бирок ошол тил билген адамдар өзүнүн жумушун алып кете албай атышат. Буга ойлойм мен эң биринчи кээ бирлер жалкоолук кылып коет. Кээ бирлер ошол жасап келаткан жумушун үстүнөн дагы көбүрөөк иштебей коет. Сабыры азыраак. Бизге ийгилик деген ойлойбуз да, ийгилик деген бизге бир 2 саатта эле келип калса, 2 күндө эле келип калса деп, ийгилик деген эч качан менин оюмча, байкашыма караганда 2 күндө келе турган нерсе эмес. Ийгиликке сабырдуу адам гана жетет. Сабыр кылып, эмгегиңди ар дайым кылып, башыңды көтөрбөй иштей берсең, анан ага ийгилик акырын сага жакындай берет да. Көп адамдар, ошол эле тил билген адамдар окуу борборун ачат. Ойлойт, мынакей мага азыр клиент агып келет, акча агып келет, мен жыргап кетем деп. Бизде азыр Бишкектин өзүндө эле 700 окуу борбору бар. 700 Бишкектин өзүндө эле 700 билим берүү окуу борбору бар. Бул кайсы тил борборлору? Тил борбору. Жок, негизи тил борбору. Алардын эң көрүнүктүүлөрү 4-5 эле. Айтайын дегеним, тил билиш башка, тил билим берүү борборун иштеп ишмердүүлүктү жакшы жүргүзүп кетиш бул башка нерсе. Ошон үчүн дагы деле аракет керек, эрк керек. Башыңды көтөрбөй иштөө керек. Анан ушул жумуш сөзсүз жакшы жыйынтык алып келет. Мен ишенем деген бир аябай чоң ишеним керек. Өзүңө эле ишенишиң керек. Башка бирөө ишенбей коюшу мүмкүн, ата-энең ишенбей коюшу мүмкүн, жолдошуң ишенбей коюшу мүмкүн, сени эч ким колдобой да коюшу мүмкүн. Бирок сен өзүң ишенип ошол ишти алып кете берсең, бир жыйынтыкка сөзсүз жетесиң. Жыйынтык ийгиликти чакырат да. Ийгиликти чакырат, миллионду чакырат деген сөз бар го. Акчага келе берет да. Ошондой эле да ийгилик жараттыңбы, ийгиликтин үстүнө дагы ийгилик келе берет. Ошо биринчи ийгиликти жаратып ал, экинчи, үчүнчү ийгилик өзү эле оңой эле келип кала берет. Сон бизнес жөнүндө, ишкерлик жөнүндө, менеджмент жөнүндө сүйлөшүп келатабыз. Учурдан колдонуп туруп, биздин көрүүчүлөргө дагы бир ошол сиздин курстардан бир баягындай поощрительный подарок, бир белек катары эң жакшы комментарийге бир белек берели. Белек кылып койсок экен. Жакшы болот. Белек берели, элге бериш керек, билим бериш керек, белек бериш керек. Элди тил үйрөтүүгө кызыктырыш керек, бул эң жакшы нерсе. Анда эмесе эң жакшы, эң көп лайк алган комментарийге, ооба, жана эң кызыктуу болуп туруп тандаган комментарийге. Ооба. 2 адамга 1 айлык англис тили курс. Кайсы тилдер курстары бар? Англис тили бар, чет тилдерден Кытай тили бар, немец тили бар, түрк тили бар. Бирок англисче, эң жакшы англисче. Мен оюмча англисче. Эң кенени болгон. Эң керектүүсү ошол англис тили. Анда 2 көрүүчүбүзгө эң жакшы комментарий, эң көп лайк алганга жана эң кызыктуу болуп туруп сиз тандаганга экөөнө белек берип кетели. Же 5-өнө берип кетелиби? 5-өнө деле боло берет, 2-өнө деле боло берет. Боло берет, айырмасы жок. Анда 5-өнө берели. Көрүүчүлөр сиздер үчүн аракетин сурап кетти көрөк. Анда эң жакшы лайк алган комментарийге жана 4 сиз тандаган, өзүңүз тандап кеткен эң кызыктуу, эң өзгөчө, эң балким керектүүлүгүнү обосновать кылып кеткен, аныктап берген комментаторлорго берип кетели. Ооба. Достор, 5 комментарийге 1 айлык курс Тил академиясында. Бул англис тили болушу мүмкүн, немис, түрк, кытай. Каалаган чет тили. Каалаган чет тилине 1 айлык курс. Да? Ооба, 1 айлык. Сертификат беребиз. Бирөөсүнө 3 айлыкпы? 1 айлыктан 5 болсун андан көрө. Көп адамга тийсин. 1 айлыктан 5, бирок эң жаккан бирөөсүнө 3 айлык. 2 ай болсун. 2 ай жакшы. Бир эң жакшы өзүңүз тандаган комментарийге 2 айлык курс жана 4 комментарий, алардын бирөөсү эң көп лайк алган, а 3 болсо сизге жаккандардан 1 айлык курска белек. Болду, жарайт. Комментарийде жазып кетесиз. Бул подкаст эмне жакты, эмне үчүн тил үйрөнгүңүз келет, эмне үчүн ушул академияга баргыңыз келет, же болбосо ушул эле Амин айымды эмне үчүн кызыгып
фоллоуит кылып кетесиз, угуп атасыз, угуп атасыз же подписчик болуп кетесиз. Ошондо да жазып кетсеңиз болот. Балким ал да кызыктуу болсо керек. Балким бир адамдар сизден 10 жылдан бери сиздин катталуучуңуз болуп жүрөт, бирок мындай сиз менен сүйлөшүп кеткенге мүмкүнчүлүк болгон эмес. Туура. Бешөөнө тең жада калса сиз өзүңүз чакырып туруп ошол сертификаттарды берек Өзүм өзүңүз тапшырсаңыз, сүрөт тартып кетсе да болот экен, сиз менен маектешип кетсе болот экен. Болот. Сон рахмат көрүүчүлөрүбүздүн атынан. Сон болуп атат. Маегибиз. Тилдер сиздер кайсы жерде үйрөндүңүздөр? Тилдерди мен өзүм үйрөнүп келген мектептен. Мектептен эле китепти ачып алып, илгери бизде кандай эле моундай бир китепти ачасың, ошол жерде сөздөрдү жаттайсың, анан кийин аны мээңе киргизесиң, ошентип эле жаттап келгенбиз. Азыр бизге оңой болуп калды да. Интернетте баары бар. Ошого да жалкоолук кылып, жаштарыбыз үйрөнбөй келет. Биз окуган кезде келеген китепти ачасың, түнү менен отуруп окуйсуң, билимге суусаганбыз. Ушу билим аркылуу биздин турмушубузду өзгөртө алабыз, келечегибизди өзгөртө алабыз, башка нукка буруп кете алабыз деген менде ишеним чоң болчу. Ошол эле учурда Гүлзат эже мээме уят эле, бул тилди билесиң, кадимкидей турмушуң өзгөрөт. Бул жактан айылдан чыгып барып Бишкекте кадимкидей чоң-чоң ийгилик жаратасың деп мээме кумдай куйган кулагыма. Ошон үчүн Гүлзат эжеге бул жакта көп рахмат айтып кете алам да. Ушул мага жолду көрсөтүп берип койду. Бул жакка бурсаң жакшы болот деп мага көрсөтүп берип койду. Анан мен өзүм аракетчил жанмын. Ушул жакка алып кеткениме аябай сүйүнөм. Туптуура кылган экем деп. Гүлзат айым кандай жүрөт? Гүлзат эжем жакшы жүрөт, иштери жакшы. Өзү негизи ушундай, Гүлзат эже ушундай адам го, жайдары, күлүп, жакшы маанайда, качан караба эчпи анан капалуу жүргөнүн, кайгырып бир убайым тартып жүргөнүн эч көрбөйм да Гүлзат эжемчи. Кыйналып атса дагы, башка болуп атса деле менде баары жакшы деп эле жүрө берет да. Бул жакшы сапат да. Өзүңдү жакшы нукка буруп кеткен сапат. Кээрлер бар, иштери деле жакшы, турмушу деле жакшы, кабак ачылбайт. Качан караба жинденип эле жүргөн, бирдемкеден эч бир канааттанбайт. Ошон үчүн Гүлзат эжемдин жакшы сапаттары булар дайым позитивде жүрөт. Кээрлерге Гүлзат эжем жакпайт. Кадимкидей жакпайт. Жаман комментарий калтырышат, сен паланчанын сиңдисисиң деп айтышат. Ошол эле учурда Гүлзат эжемди колдогон күйөрмандар толтура. Колдоп, ага коштоп, Гүлзат эже сиз мыктысыз, сиз аркылуу мен кадимкидей өзгөрдүм деген анын көрүүчүлөрү, күйөрмандары да толгон токой. Мен аны билем. Ошон үчүн Гүлзат эжемдин армиясы экиге бөлүнөт да. Бирөөлөрү хейтерлер, жек көрүүчүлөрү, кээрлери колдоочулары, күйөрмандары да. Бир чалып туруп салам айтып коелу. Нурлан Мирзаматов подкастында отурабыз, сизге салам айтты деп чалып койсо кандай дейсиз? Видеозвонок кылайынбы? Давайте. Давайте видеозвонок. Айгүлөк деп койбойсузбу дагы? Сон деп турбайбы манайым? Манайыңыз 5пи? Кандайсыздар? Мындай кылып көрсөтүп коесуз, бизде көрүп туралы, камераңызда көрөт сиздин. Азыр мен мону эпке алып Биз сизге почти түз эфирден чалып атабыз азыркы учурда. Подкаст учурунда сизге чалып коелу деп чечтик. Кандайсыңар? Сизди аябай сагынып атабыз. Сизди укмуш сагынып. Биз азыр Мирзаматов влог каналына тартып аткан кезибиз. Бул жерден көрүнөт экен, мындай кылып туруп камерада көрүнсүн. Кандай жүрөсүздөр? Өлө деп койду. Дарья, сиз азыр деле жөн жүрбөй бир иштерди бүтүрүп жүрөсүңөр окшойт, Жок, биякта чоң проекттер башталды. Тынбаган жан да. Жаны тынбаган. Майле эме, анаңдар. Сон достор, азыркы учурда Гүлзат айымдан бир сыйры көрүп кеттик. Жаны тынбаган аял, ошол жакшы. Анан бир чарчап, ооруп калып, ушундай бир жыгылып калып деген эмесин көрө элекмин да. Учурларым боло элек. Кээрлер ойлойт, бирдеме ичеби, бирдеме чегеби, жарак ичеби, бирдеме колдонобу деп. Өмүрү ичкен эмес. Өмүрү арак ичкен жан эмес болчу. Өмүрү бирдеме чегип көргөн жан эмес. Өзү ушундай адам, табиятынан ушундай, жаратылышы ушундай, турган турпаты ушундай. Энерджайзер. Ошол эле моментте сезилди, кайсы энергия менен жүргөнүнчү. Ооба. Сон жетишкендиктер, сон иштер кылып жүрөсүңөр, Кудай шүр бактылуусуңар. Негизги башында болгон максаттар ишке ашкан. Жаңы максаттар азыр коюлуп келатат. Бирок ошол эле кичинекейиңерде, там ошол эле жолдун башталып атканда көп эле кыйынчылыктар болгонун билем да. Ошол эле ал учурда балким башкача болгон. Ошого мисалы
орысча айтмакчы, семейное насилие темасы как часть воспитания, ошол тарбия берип кетүү бир бөлүк болуп кеткен. Азыркы учурда бул нерсе өзгөрдү. ооба Дүйнө кичирейди, больше прозрачность бар жокто тунуктук пайда болду. Жана жаш балаларды кантип тарбия берүүдөн ыкмалар дагы өзгөрүп кетти да. Биз акыркы подкаст тартканда ошол тема абдан көйгөйлүү сыяктуу болуп көрүнгөн, абдан мындай кыйын учурлардай болуп көрүнгөн да. Сиз үчүн кандай өткөн ошо кичинекей? Менин балалыгым, мен азыр ойлонуп көрсөм, менин балалыгым өтө сонун өтүптүр. Ал кезде башым иштен чыкпайт эле. Мен көп окуйт элем. Билимге сүңгүп кирген учурум. Башым китептен чыкпайт, анан иштен чыкпайт башым. Элдерге окшошуп, клубтарга барып, кафелерге барып, бирлер менен ойноп, күлүп жүргөн учурум такыр болгон эмес. Өзүмдү эстеп көрсөм, мен жалаң эле иштеп эле, окуп эле, билим алып эле жүрүптүрмүн. Ошол эле учурда айылда жашайбыз да. Айылда жашайсың, үйдүн оокатын кылыш керек. Айылда үйдүн оокаты кыйын. Суу ташып келесиң, отун жарасың, күч чыгарасың дегендей. Анан дагы айылда момундай эме бар го. Стереотип, менталитет, үйүң таптаза болуш керек. Көчөдөн бөө келип калса, анан кошуналар кирип калса, үйүң таптаза болуш керек. Ошон үчүн үйдө да таза кармаганга аракет кылганбыз да. Азыр ойлоп көрсөм, мени өтө жакшы тарбиялашыптыр. Мени ушул азыркы жашоого кадимкидей бап келчүдөй кылып тарбиялап келиптир. Менин жалкоолук сапатым жок. Бирөөгө жоопкерчиликти оодарып коймоюм жок. Баштаган ишимди таштап коймоюм жок. Бул деген ошо кичинекей кезимден түптөлүп такшалып келген менин сапаттарым да. А эгерде ушул сапаттарды мага куйбаганда атенем, ошол учурлар башкача болгондо мен мындай адам болбойт элем. Азыр көп адамдар ишти баштайт, таштап коет. Аягына чейин жете албайт. Аягына жеткенге чейин сабыры жетпейт. Кээ бирлер бар, ишти баштаганга эрк топтой албайт. Белсинбейт. Ошон үчүн мен ойлойм, жакшы тарбиялаган. Бирок мен кичинекейимде көп сөгүү жечимин. Көп сөгүү жечимин, анткени үйдө мен эле калганмын. Элдин баары, бир туугандарым баары окууга Бишкекке кетет, мен эле калам. Анан үйдүн оокатын баары тең менин мойнумда. Анын баарын тең ордуна жайгаштырбай калсаң, сөзсүз чымчыйт, бурамаган дечил андачы. Мындай момпосуй аттеп туруп, бурап туруп. Бураганда, маган бураганда 2 мүнөткө жетпей бул жер көк-көк болуп калат да. Анан кийин кийимимди чечсем эле мояктын баары көк-көк. Мен кээде кийимимди чечкенден уялчумун. Анткени бүт эле денем көк-көк да. Денеңердин баары көгөрүп кеткен. Көгөрүп эле жүрөт, мояктын баары эле көгөрү да. Анан ошого көп учурлар бою мындай капа болуп келдим. Ичимдеги капачылык сезимимди жеңе албай келдим. Эмнеге мени ушунчалык көп урду, көп токмоктоду, мояктардын баарын тең көгала кылды. Ошону сөз менен жеткирип берсе болбойт беле деп аябай капа болуп, ичиме психологторго барып көрдүм, өзүмдү өзүм дарылайын деп да көрдүм. Кечирип да көрөйүн деп көрдүм, бирок анан кийин азыр башка ракурстан карап көрсөм, туура эле кылган экен. Ошол кезде бул ыкмалар иштеген ыкмалар болчу. Башка ыкма жок болчу. Советтердин учурунда ушинтип эле тарбиялап келген биз ар дайым эле. Башка ыкмалар деле болсо керек эле, ал ыкмаларды балким биздин ата энелерибиз ошол учурда танып билген эмес. Анан буга кошумча балким мен деле шок чагым болгондур. Мен деле тентек чагым болгондур. Балким мага сөз менен айтсам мага жетпей калгандыр. Анан ошол кезде балким мени токмоктош керек болгондур. Ошон үчүн азыр байкап көрсөм, мени туура эле кылыптыр. Мен анткени азыркы учурда ар бир мүнөтүмдү туура колдонгон адаммын да. Ар бир мүнөтүмдү. Анткени ошону мага куюп түптөп койгон менин ата-энем болду. Азыр карап көрүп, өзүмдүн теңтуштарыма карап көрөм, бизге келген адамдар менен, мамиле кылгандар менен байкап көрүп, көп убактысын текке каратып койгон адамдарды байкайм да. Көп убактысын ысырап кылып, туура эмес жакка сарптап алгандарды байкайм. А ошол адамдар убактысын туура колдонсо, ошол убактысын өзүнө салса, өзүнө сарптаса, ал бул нерсе жакшы нерсеге алып келмек да. Азыр мен көп адамды байкап көрсөм, башы эле интернеттен чыкпайт да. Интернетте эле карап отурган да. Интернет башоты менен кирип кеткен, биякта оокаты калып калган, бул жерде бизнеси калып калган да. А мен ойлойм, ушул сага пайда алып келип атабы? Ушул интернетти байкап тытып атасың да, сен тытып атасың. Эмне өзгөрдү? Эчтең өзгөргөн жок. А кээ бирлер бар, интернетти жакшы колдонот, туура курал катары колдонот. Өзүн өнүктүрүү үчүн колдонот. Жакшы акча тапканга колдонот. А кээ бирлер бар, жөн эле интернет
казып отура беришет да. Ошон үчүн ар бир нерсени туура колдонуш керек деп ойлойм. Анан жанагы үйдө кандай тарбия берген дегенге азыр бизде тарбия өзгөрүп кетти, такыр өзгөрдү. Балдарды башкача тарбиялап атабыз. Биз көргөн ур токмокталар көрбөй калышты. Анан мен кээде ойлонуп кетем, ушул биздин балдар кандай муун болуп чоңоюп келет экен, кандай жетишкендер жарата алат экен. Булар деген эркелеп эле чоңоюп атышат да. Бүт нерсе даяр, баары эле даяр, тамак ашы даяр, интернети даяр. Дагы өзүм бир аракет кылайын деген бир умтулуу сезимдери жок да. Ошон үчүн мен кадимкидей балдарыма күйүп кетем. Анан кулагына кумдай куя берем. Аракет кылышың керек. Бүт нерсе өзүңө байланыштуу. Азыр турушуң керек. Сен сага эч качан бирөө даярдап алып келип бербейт, эч кимден эчтеке күтпө. Аалам сага бир нерсе берүүгө милдеттүү эмес. Өзүң аракет кыл деп балдарыма кулагына куя берем. Интернетти көп бербегенге аракет кылам. Бирок кандай келечек күтөт, мен кадимкидей ушуга санаам тынбайт да. Эмне болор экен депчи. Анткени бизди жакшы тарбиялап келип, бизге даярдап койду. Биздин балдарыбыз бышып келбей атат да ошогочу. Даяр болуп келбей атат. Турмуш өтө татаал болуп атат. Турмуш бизди сындырып коюп атат. Азыркы биздин балдарыбыз, таяк жебеген балдарыбыз эртең турмуштун муштумдай таягын бирди жегенде эле сынып калып атпайбы? Азыр түшүндүрө алдымбы оюмду? Биздин балдарыбыз ошончалык жумшак, назик болуп. Физикалык түрдө таяк албаса дагы жашоодун андан оорураак таягын алып калыш ыктымалы жок. Алып калышы сөзсүз ыктымал да. Анткени турмуш деген оор да. Турмуш адамды укмуш эле сындырып коет да. 18-ке чыктың болду, атаңдан үйүнөн чыктың дегенде эле сени килейтип эле, сени кыйынчылыктар күтүп турат да. Татаал жашоо күтүп турат да. Мен жеке оюмда эч качан жыргал жашоо күтүп турбайт. Анан биздин балдар азыр кандай келатат, мен ошого аябай ойлоном. Ошол эле учурда балдарымды билимге салам. Мен азыр ойлойм, билимдүү адам эч качан бул жерде эме болбойт да. Азыркы учурда, азыркы жашоодо көчөдө калбайт. Билимди туура билим алса, ошол билимди колдоно билсе, адам кыйналбайт, өзүнүн жолун таап кете алат. Бирок эркелик жаман сапат да. Балдарды ашыкча эркелетип, оозуна даяр тамакты салып бере берип, аларды биз эме катары тарбиялап атабыз да. Бул сага алам милдеттүү, сага алам бүт баарын жасап берет. Өзүң эчтеке кылбай деле кой деген ой менен биздин балдар чоңоюп келатат. Ошон үчүн биз ойлойбуз, көбүрөөк өзүбүз ата энелер биз ойлонушубуз керек. Мен ойлойм, балдарды аракетчилик кылып тарбиялаш керек, зирек кылып тарбиялаш керек, тың, тыкан, эпчил, шыктуу, жөндөмдүү. Бир нерсени тез илип алып кете алган кылып тарбиялашыбыз керек да. Антпесек биздин келе жаткан бизди күтүп аткан турмуш балдарыбызды тез эле сындырып коет дагы, балдарыбыз мындайча айтканда турмушта өзүнүн ордун таба албаган инвалидке айланып калат. Тирүү эле жан, бирок эчтеке колунан келбейт. Ошондо мен өтө корком. Бирок балдарымды урбайм, колумду тийгизбейм, кээде катуу кыйкырам. Кадимкидей кыйкырам мен, кыйкырганымды уялбай эле айтам. Анткени балдарыма жетпей кетип атат. Ооба жасайм дейт да, жасабай коет. Кылбай коет. Бул өтө маанилүү нерсе да, билим алуу маанилүү нерсе, өзүңдүн бөлмөңдү таза кармоо бул маанилүү нерсе. Чай ичип бүткөндөн кийин ордуна коюп коюш, жыйнап коюш, идишти жууп коюш бул маанилүү нерсе. Балдарыңыз канча жашта? Эң улуусу 17, 13, 9, 3. 4-6 болуп калды. Эмелери айырмасы 4 жаш, 5 жаш ошону атайын пландаштырып анан деме кылгам да, аракет кылгам да, төрөгөнгөчү. Ким пландаштырган? Мен. Мен пландаштырам да муну. Мен пландаштырам, качан төрөйм, кайсы айга туш келет, ошого чейин пландаштырам. Антпесем болбойт, мен боюма бүтүп калыптыр, мен төрөшүм керек экен, же болбосо боюма бүтүп калыптыр, эми аборт кыламбы, же эмне кыламбы деген айымдарды мен түшүнбөйм. Кантип боюңа бүтүп калат? Кантип сен ушу билбей калдың сенин боюңа бүтүп калганды? Сен деген муну деген өзүң көзөмөлөң алышың керек. Сенин боюңа бүтүп атат. Эркектин боюна бүтпөйт, аялдын боюна бүтөт бала деген. Демек, биз жоопкерчиликтүүбүз. Ошон үчүн мен балдарымды аял заты биз жоопкерчиликтүүбүз. Көп кыздар бар го. Мен жакын бир 2 жыл мурун эле балдар көп табылды го. Таштандын арасынан балдар чыгып аткан, жаңы төрөлгөн балдарды мусорго таштап аткан. Ошол учурларды көрүп, видеосун көрө албай койдум. Шунчалык жүрөгүм тытылып кетип атты да. Жап-жаш кичинекей жаңы төрөлгөн бала. Наристе. Аны төрөп койгон эне деле мен оюмча өзү деле наристе бойдон да. Өзү деле ошол төрөгөн эне өзү наристе бойдон. Аны төрөдү, турмушка даяр эмес экенин түшүндү. Эмне кылышты билбей, анан кийин эптеп кутулайынчы деп бир жерге таштады, ыргытты да. Карап көрүп
экөөнүн тең боруң оруйт, экөөнү тең. Кичинекей наристеге дагы, могу төрөгөн эне наристеге да боруң оруйт. Мен ойлойт элем, кыздар боюңарга мейли бүтүп калыптыр. Аборт кылбагыла. Мен азыр аборт кылган эмесмин, ойлонуп калбаңыз, аборт кылыптыр болдагы деп. Негизи эле ойлойм да. Аборт кылбагыла. Ушундай болуп калды. Боюңарга бүтүп калды. Силер балаңарды төрөшүңөр керек. Балаңарды төрөгүлө. Бутуна тургузгула. Эл эмне дейт, кантип багам деп андан ойлонбогула. Эң негизгиси биз аял заты бул турмушка келген үчүн балдарды төрөш үчүн келгенбиз. Балдарды төрөшүбүз керек, аны бутуна тургузушубуз керек. Кыздар ойлойт да, бутума туруп алайын, билимимди алып алайын, анан кийин төрөй берем деп. Боюңа бүтүп калды, сен уже төрөгөнгө мажбурсуң. Төрө, балаңды таштаба. Балаң өзүң менен кошо чоңое берет, өзүң деле чоңое бересиң. Болгону балаңды таштаба, балаңда күнөө жок. Балаңды өзүң менен өзүң алып кет. Анан канчалык балаңды жаныңа алып жүргөн сайын ошончолук да жолуң ачыла берет. Ийгилик жарата бересиң. Ошо балаң үчүн ийгилик жаратасың. Балаң үчүн көбүрөөк аракет кыласың. Мурун деген өзүңдүн кара башыңды эле кара курсагыңды ойлой бересиң да. Азыр деген кой, менде бир бала бар, менде 2 бала бар деп баланын жоопкерчилигин алып, өзүң ошол жүктү артып, көбүрөөк аракет кыла баштайсың. Көбүрөөк издене баштайсың. Ошон үчүн бул бала дейм, бала өтө жакшы нерсе. Болгону балаңарды таштабагыла, жаныңарды алып жүргүлө, бирөөгө бербегиле. Жанагы ойлор бар го, энеси карайт, чоң энеси карайт, анан тайэнеси карайт дегенге да каршымын. Балаңар өзүңөр менен болсун. Анткени кантсе дагы ажырым болуп калат экен. Бала өзүң жаныңда болбосо ажырым болуп калат экен, тайэнесине, энесине жакын болуп калат экен дагы, сени эне катарда көрбөй калат экен. Байкашыма караганда. Ошон үчүн жаныңарды алып эле өзүңөр тарбиялап, колуңардан келишинче жаныңарда жүрсүн. Тарбиялай албайсыңбы? Ачка калабы? Ачка калса сен менен ачка калсын. Кыйынчылыктарды сен менен кошо көрсүн. Ал дагы ошентип такшалып атып, кыйынчылыктардан өтүп атып, ал дагы бир жетилип чыгат. Сен деле жетилип чыгасың да. Болгону балаңарды таштабагыла. Кызыктуу көз караш. Толугу мен мага эч ким кошулбайт. Бул ойго мага кошулбайт. Кошулам деп айта албайм. Ошол эле учурда баягы чоң энесинин колунда, чоң атасынын колунда өскөн балдар бир аз оор басырыктуураак, мудрее, акылдуураактай болгондой данышмандараак болуп өсөт деген деле бар го. Ал статистика боюнча да көрсөтүлгөн нерсе экен да. Эмне дегенде ошол биринчи тарбиянын биринчи көз караштарды, биринчи үлгүнү жаш уулуураак адамдан алганда бала дагы бир аз данышмандараак болот экен го. Энеси, тайнеси тарбиялаган балдар жакшы мээримге толот, мээримге бөлөнүп, малынып, чыланып өсөт. Буга кошулам, толук жакшы. Бирок ошол эле учурда сенден ажырап кетип атат да. Бала сенден ажырап кетип атат. Ошону унутпашыбыз керек да. Ажырайт да, кандай болсо дагы. Ажырайт, бирок сени эне катар сезбей калат ужачы. Көбүрөөк аркы жакка жакын болуп калат. Кайсы жакка? Баккан тарапка. Кайсы тарап бакса ошол тарапка жакын болуп калат. Ошон үчүн балаңарды өзүңөрдүн жаныңарда кармагыла, эч жакка чыгарбагыла деген менин жеке оюм. Чоң энесине жакыныраак, көбүрөөк жакын болуп калса, бирок бактылуу болсо, жана андан да данышманыраак болсо, эмнеси жаман? Бул деле жакшы көрүнүш. Энеси ошол баккан энеси өлүп калса, ушунчалык жаман ызаланып калышат экен да буларчы. Ааламын жоготкондой болуп калышат экен. Ошон үчүн бул эми жеке ойда. Кааласаңар энеңерге бергиле, кааласаңар тайнеңерге бергиле. Просто мен өзүмдүн байкашыма караганда энеси атасы өзү бакса жакшы экен. Кызыктуу көз караш. Сиз эгер эстеп көрсөңүз, баягы бүткүл денем көгөрүп кетип аткан деп атпайсызбы? Ошол учурда эң эсиңизде калган, эң катуу ошондой бир мындай залакатпы же жок жерден сиз оюңузча адилетсиз түрдө залак алып калган учурларыңыз деле болгон да? Болгон, андай болот. Сен баласың да, сен көп нерсени түшүнбөйсүң, көп нерсени ойноп жүрүп тура эмес аткарып коесуң, катачылык кетирип коесуң. Анан мен ушул учурларда айтат элем да, менин күнөөмдү түшүндүрүп берип койгулачы. Экинчи ушул күнөөнү, ушул катаны кылбайынчы деп жалдыраган учурларым болгон да. Анан азыр уже немем жок. Андай капачылыгым деле жок, ал кезде туура түшүнөм. Болгону бизди урбагылачы, мындай бизге денебизди көгөртпөгүлөчү, бизге түшүнүү менен жеткиздирип бергилечи. Катачылыкты элдин баары кетирет. Болгону кээ бир кезде көзүңөрдү жумуп койгула, кээ бир кезде мейли деп түшүнүп койгула. Анан кайра эле укмуш үстүм төпөштөй берсеңер, биз деле кыйналат экенбиз да. Бул төпөштөө деген мындай эмеле нерсе болуп атат азырчы. Атасы, энеси, баласын уруу жөнөкөй эле болуп атат. Менин зээнимди кейиткен нерсе, келин башка бирөөнүн үйүнө барды, ошол жерде өзүнүн күйөөсүнөн төпөш жеген, ушул жаман болуп атат.
түшүнүп атасыз, түшүнбөй атасызбы? Түшүнүм. Бирөөнүн үйүнө келин барды. Ал жерде эч кимди тааныбайт. Жалгыз эле караан тутканы бул анын эри, күйөөсү. Бул опять же семейное насилие, абьюз со стороны мужа, ошо күйөөсүнөн дагы, кайын журтунан дагы. Ошол күйөөсүнөн, кайын журтунан запкы жегендер да көп болуп атпайбы? Такыр эле бөтөн жерге келин барды, байкуш аракетин кылып атат, колунан келгенин жасап атат. Келин келип аракет кылбай койду дегенге мен ишенбейм. Келин барган жерин агартайын, көгөртөйүн, ушулардан бир бата алайын, ушул жерден өзүм да көгөрөйүн деп болгон аракетин жумшайт. Мен ушуга ишенем. Колунан келгенин кылат. Акылы жетпей калабы, кээ бир жерде күчү жетпей калабы, кээ бир жерде тажрыйбасы жетпей калабы, бирок кылат. Колунан келгенин баарын кылат. Анан туруп алып эле аркы тарап, кабыл алган тарап, келинди кабыл алган тарап жекирип эле, аны жаман көрүп эле, анын жасаган иштерин жапыс көрүп эле, кемсинтип эле какшыктай бергенде эле туура эмес да. Эң биринчи, экинчиси эң караан туткан, ушул аны тоодой көргөн, аны бир пирдей туткан күйөөсү, эри уруп атканы ушунчалык өкүнүчтүү да. Бизге аял затына түшүндүрүп бергиле, түшүнбөй атсак кайра айткыла. Негизи кээде ойлонуп кетем да, Кыргызстанда күйөөсүнөн токмок жебеген аял барбы, жокпу? Менимче Кыргызстанда ар бир эле аял токмок жеген күйөөсүнөн. Муштумду көргөн. Силердин оюңарча ар бир аял, Кыргызстандагы ар бир күйөөгө тийген аял бардыгы күйөөсүнөн бир жол болсо да токмок жеген деп атасыз, э? Мен оюмча ошондой. Ар бир аял токмок жеген, бир жол болсо да токмок жеген, муштумду көргөн, болгону аны айта албайт, сыртка чыгара албайт. Өзү бекитип катып жүрөт. Бул жакшы эмес көрүнүш да. Токмок аркылуу көп нерсе адамды тарбиялай албайсың. Токмок аркылуу ушуну өзгөртөм деп ойлобо. Сөз менен өзгөрт. Башка жолдорду изилдеп көр. Анан эле сенин үйүңө келген бир конок катары келген эле бир келинди токмоктоп аткан бул өтө жакшы эмес нерсе да. Мен кээде ойлоп кетем да, келиндер өзүнүн өлүмүн издеп ошол жака баратабы депчи. Бизде Кыргызстанда ошондой болот атпайбы? Же туура эмеспи? Кулагын кесип кеткен, мурдун кесип кеткен, же болбосо күйөөсүнөн бычак жеген. Анан кээде ойлонуп калам, аял заты өзүңдүн өлүмүңдү издеп башка жака бараткан жоксуңбу? Жакшылап ойлонуп туруп анан кийин күйөөгө тийчи деп кээде ушунчалык жүрөгүм ооруп, зээним кейип кыйналып кетем. А бирок ошол эле учурда адамдар бар, кыздар бар, жакшы турмушка тийип, өзүнүн бактысын таап, ошол жерден агарып көгөрүп, ошол жакты көгөртүп, бала төрөп, жакшы болуп кеткен үй бүлөлөр деле бар. Бирок болгону эркектерден суранат элем да, аял затына кичине аяр мамиле кылгылачы. Кичине бир бизди аяп койгулачы. Ушул аял, ушул назик, ушул жумшак, буга кичине кара муштумду көрсөтпөй эле коеюн дегилечи. Кара муштумду сыртта көрсөткүлө. Башкаларга көрсөткүлө. Эркекке көрсөтүн кара муштумун. А муштумду бизге көрсөткөндө бул бизге иштебейт. Кайра бизде душмандыкты ойготосуңар да. Бизди уруп атып, бизди сабап атып, бизди душман кыласыңар өзүңөргө. Аял заты душман болуп чыга келсе, өтө жакшы эмес нерсе. Күйөөң менен аялың душман болуп калган көп учурларды көрүп атам. Бирин бири жейт, баягы сүйүү сезимдери жок. Балдары атасын тартышын билбейт, жапасын тартышын билбейт. Балдары ортодо чайналып калат. Анан кийин мурун бири-бирин жакшы көрүп, жаным деп аткандар эле азыр эле душманга айланып калса, бул да жаман көрүнүш. Ошон үчүн ортодогу мамилебизди келгиле сактагайынды билели. Мен аял катары күйөөмдү сыйлайын. Күйөөм ошол эле учурда мени балдарымдын апасы, мен тандаган, мен өзүм тандаган жубайым деп мени сыйласын. Анан балким ушинтип бири-бирибизди сыйлап отуруп демебизди улап кетебиз, жолубузду улап кетебиз. Анан кийин мен аны жекирип атсам, аны мен мээсин күндө жеп атсам, ал келип мени токмоктоп атса, анда деген турмуш болбойт да. Ошон үчүн азыр эң жакшысы сүйлөшө билиш керек. Эркек менен аял сүйлөшүп отуруп, могул кылыгың мага жакпады. Ошо кылыкты кылбай эле койчу. Сен менин бетимди жер каратып атасың. Мен жора жолдошторум жанында уялдым, өзүмдү жаман сездим, ыңгайсыз сездим деп айтып, бир ооз айтсын, эки ооз айтсын, дагы бир жума өткөндөн кийин дагы айтсын, анан бизге аял затына жетет. Ошол эле учурда аялдар деле күйөөбүзгө түшүндүрүп беришибиз керек. Сен буларды туура эмес кылып атасың, келчи мындай кылалычы деп биз сүйлөшө албай атабыз да. Эркек менен аялдар сүйлөшө албай атабыз. Бир келишимге келе албай эле анан кийин бири-бирибизди токмоктоп жатып калып эле соттошуп эле бирдеме болуп атабыз да. Эң өкүндүргөнү ушул. Биз бир үй бүлө болгон үчүн бирибиз менен бирибиз тытышпай, сыртта душмандарыбыз андан деле көп.
ошолор менен биз алышыбыз керек, ошолор менен күрөшүбүз керек. Билимсиздик менен күрөшөлү, жакырчылык менен күрөшөлү, караңгычылык менен, жапайчылык менен күрөшөлү. Башка атаандаштарыбыз толтур, ошолор менен күрөшөлү. Анан койнуңда жаткан эриң менен эмнеге күрөшөсүң? Же болбосо тескерисинче койнуңда жаткан жубайың менен эмнеге күрөшөсүң? Аны душман катары көрбө деген эле ой да. Сиз кичинекейиңизде мектепте окуганда кандай бага койду элеңиз? Мен мектепте абдан жакшы окугам. Мен бир күнү 4 алып калып ыйлагам. Атам экөөбүз 4 деген бааны 5ке өзгөртүш үчүн кечки 9да мугалимдин үйүнө барып дарбазасын такылдатканбыз. Менин кызыма 5 коюп берип коюңузчу, 5ке татыктуу эле окуйт, болгон эле экзаменде кичине туура эмес тапшырып коюптур деп атамдын жалдыраган убактысы болгон. 4 алып калганым үчүн мен ыйлаганым, уялганым болгон. Азыр деген 4 деген сонун ба? Ал кезде 4 деген баа мен үчүн өтө жапыс баа көрүнгөн да. Мен абдан жакшы окугам. Гүлзат айым кандай окуган? Гүлзат айымыңыз ал деген менден да окмуш окуган. Ал да отличник. Президент болуп жүргөн кыз. Мектепте президент болуп шайланып, бир нече жыл мектепти жакшы башкарып, күчтүү кыз. Сиздердин үй бүлөңөрдө анда баягы перфекционизм катуу иштеткен эле да, эгер окусаңар максимально жакшы окушуңар керек, ошондо силер татыктуу, үлгүлүү болосуңар. Болбосом болбойт. Ата энем, атам дагы, апам дагы ошону бизге кулабызга кумдай куюп, мээбизге сиңдирген. Аракетчил болушуңар керек, элден астына чыгышыңар керек. Кичинекей даражага жетип алып, ушул даража менин даражага канааттанып отура бербегиле. Ушул менин деңгээлим, ушул мага болот деп эле отура бербегиле деп ушул бизге кулабызга куюп келген. Анан көп китеп окуйсуң да, көп китеп окуп, анан өзүңдө ойлоно баштайсың да, мен адам турбаймынбы? Айбандан өзгөрө турбаймынбы? Мен айбандан өзгөчөлөнүп турбаймынбы? Дейсиң да, жанагы сөз бар го. Тойгонуна кылып канагат, торпокто жанын багалат. Кээ бир адамдар ушу торпок окшошуп эле курсагыбыз тойсо уктасак, анан кийимибиз бүтүн болсо болду шүгүр деп эле жүрө беребиз да. Бизди тарбиялаганда сенин курсагың ансыз деле тоет, ачка калбайсың. Сен билимге умтул, башка нерселерге умтул, элге жол ач, элди аркаңан ээрчит деп сен лидер болушуң керек деп атып кулагыбызга куйган. Анан ошон үчүн мен ойлойм, бул ата энемдин жасаган чоң жумушу. Азыр мамилеңиздер кандай? Атаңыз менен, апаңыз менен? Атам тилекке каршы өтүп кеткен, көзү өтүп кеткен. Атам абдан жакын болчумун, атамма өтө жакын болчумун, атамдын кызы болчумун, атамдын жытын жыттачумун. Атамдын койнунда жаткан кызмын. Кээ бирлер туура эмес түшүнүшү мүмкүн, бирок мен атамдын койнунда атамды жыттап өскөн кызмын да. Эми азыр атамдын көзү өтүп кетти, атамды ушунчалык сагынам, көргүм келет. Тилекке каршы жок, таппайсың атаңды. Ушундай учурлар болот да, атасы бар адамды көрүп мен кадимкидей суктанам. Сен атаң бар, ушул учурду кармап кал, ушул учурду мындай бапестеп көпкө сактаганга аракет кыл. Атаң барбы, сенин бактың бар, апаң барбы, сенин бактың бар дейм да. Атасы барлар, энеси барлар ушул убакытты көпкө сактап калганга аракет кылгыла. Колуңардан келсе ушул атаңардын, энеңердин батасын көбүрөөк алгыла. Кийин кеч болуп калат. Кийин өтө кеч болуп калат. Мен атам өтө сонун киши болгон, атам мага көп нерсе берген. Азыр атамдын бир жити болсо эле деп ушундай сагынып турам да. Атамды жити алсам, же болбосо бир жолу кучактап алсам дейм да. Тилекке каршы ушундай болуп калды, атам көзү өтүп кетти. Бул бир чындык. Бир учурда барыбыз ата энебизди жоготуп эткенбиз. Өзүбүз дагы жок болот экенбиз. Атаңыздын сизге кичинекейиңизде кол көтөргөнү болгон беле? Жок, атам мага эч качан болгон эмес. Мен көбүнчө мамам, апам токмоктойт эле, апам көгала кылат эле. Бирок азыр деле аны карап рахматымды айтып кетем. Сиз мени көгала кылбасаңыз, мен сиздин муштумуңузду жебегенде, балки мен турмуштун муштумун жейт элем да. Турмуш мени муштум берген жок мага. Тескерисинче мени апам ушул кыйын жашоого тарбиялап, мени такшалтып чоңойтуп коюптур да. Ошон үчүн көп кыйналбай эле, көп кыйынчылыктарды башым көтөрүлүп өтүп кеттим да. Мун деле мен ушундай адаммын да, бир нерселерди жакшы жакка оодара берем да. Жакшы жагын эле көрө берем, жаман жагын көрбөгөнгө аракет кылам. Ошол эле мени токмоктоп кетсе деле ошондон жакшы жыйынтык чыгарып эле, эми сонун болот деп кете берем да. Ушундай жагым бар. Кандай деп ойлойсуз? Ошол
токмокто ыкмасы эффективдүүрөөк бекен, бир баланын бактылуураак дагы ийгиликтүүрөөк болуп чыкканга же токтобой туруп ошол нерсеге көргөзө ала билүү андан жыйынтыктуу болобу экен. Азыр мен немени окудум да, статистиканы алып көрдүм, көп китептерди окуп көрдүм, анан байкасам дүйнөдө ийгилик жараткандардын 90% жетимдер экен, кээдейлер экен, анан билимсиздер экен. Билим албаган, мектеп бүтпөгөндөр экен, мектепте окубагандар экен. Ошондо булар деген баары тең кыйынчылыктарды башынан өткөрүптүр. Жаш кезинде балалык чагынан кыйынчылыктарды өткөрүптүр да. Анан мен жеке бир тыянак чыгарып койдум. Адам кичинекей кезинде кыйынчылыктан өтсө, чоңойгондо ошол кыйынчылыктарга даяр болот. Бул нормалдуу көрүнүш. Бул адам чыңалып, такшалып, жетилип, түптөлүп, мен ар бир кыйынчылыкты жөн эле чайнап чытам деп даяр болуп чоңоет экен да. Тескерисинче кыйынчылык көрбөгөн, бапестеп алаканына салып чоңойгон бала чоңойгондо кыйынчылыктан өтө албай эле өзү сынып калат экен, турмуштун муштумуна туруштук бере албай калат экен да. Анан сынып калат экен дагы, колуман келбейт экен, кой бул жасабай эле коеюнчу деп башын түшүрүп эле анан кийин эле нар жакты карап эле уже эчтеке кылгысы келбей калат экен. Сынып калат экен бат эле. Ошон үчүн бир чети кыйынчылыктын болгону деле жакшы да. Ойлоп көрсөм, кыйынчылык канчалык көп кыйынчылыкты башыңан өткөргөн сайын ошончолук көп тажрыйба топтойсуң, акыл топтойсуң, таанышмандыгың артат, көрөгөчтүгүң артат, элдерди байкай биле баштайсың. Жок, бул туура эмес, мынткенде мындай болот деп ойлоно баштайсың. Ошон үчүн мен кайра тескерисинче ойлойм, кыйынчылык адамга жөндөн жөн келбейт. Бул кыйынчылык сени күчөтүү үчүн келет. Күчтүү сапаттарыңды ачып берүү үчүн келет. Болгону кыйынчылыкты туура кабыл алып, анан ошол кыйынчылыктан өт жана жакшы сабактарды алып жолуңду уланта бер. Сиз айттыңыз го, ошол денем көгөрсө дагы ошол туура эле болгон экен деп. Билбейм, мага чын айтканда ошондой кызыктай эле эме сезилетпи? Жок, чында эле ошого ишенгениңизге бир аз ишене албай калдым да. Балким бир аз дагын деле бир аз капачылыгыңыз бар окшойт. Капачылыгым бар. Апамды бул өзүнө деле айтып келем, эмнемче мени сабай бергенсиз, эмнемче эле мени уруп токмоктой бергенсиз. Үй бүлөдө эң көп токмок чеген балам менмин го десем, бул туура эмес, бул калп деп койрот. Мен сени урган эмесмин деп койрот да, бирок мен эсимде да ургандыгычы. Анан бирок бул сенин энең, бул сенин апаң, бул сени чоңойткон. Анан кайра ыраазы болосуң да. Анын үстүнө балам балалуу болгондо билесиң деп жөн айтылган эмес. Жөн айтылган эмес экен. Азыр балдарымды көрүп, анан туура эле кылган экен, жакшы эле кылган экен. Кайра дагы балким көбүрөөк токмотоп койгондо мындан да күчтүү болуп чыкмакмын деп да калам. Чын айтам. Шешемешиңиз мүмкүн, бирок чын айтам, ушундай болуп калат. Азыр балдарымды көрүп кээде ойлоп кетип атам, жакшы тарбия бере албай калып атам да деп өзүм ичим жылыбай калат дегенечи. Мен буларды реалдуу жашоого даярдап чоңойто албай атам. Реалдуу жашоо кыйын да. Реалдуу жашоо жөн эле жеп коет да, проблемалар адамды жеп эле коет да. Туруштук бере албай калабы менин балдарым деп мен өтө көп ойлоном. Ошон үчүн көп убактымды балдарыма бөлүп калдым азырчы. Көп убактым балдарым менен өтөт, үйдө өтөт. Элдер ойлойт бул деген эшикте эле жүрөт, сыртта катын болуп эле жүрөт. Катын десе элдер ойлойт. Мындай эме депчи, бир катын десе мен өзүмдө кээде ошо катын катары эле көрөм да. Катын деген бул жакшы сөз да, менин оюмчачы. Катындын деңгээлине кээ бирлер жете албай атат да. Балалуу боло албай атат, үй оокат кыла албай атат. Кээ бирлер бар, үй бүлө куруп кете албай атат. Биздин мен катташып жүргөн кыздар жаман кыйын катынсың деп бир ушундай айтып койгон сөзүбүз бар да. Кыйын катын болуу да азыр татаалга туруп атат да. Кээ бирлер бар, укмуш сонун жашашат да. Иштерди чаларды көрүп мен кадимкидей көзүм күйөт, ичим сүйүнөт. Анан балдарыма жакшы апа болуп бергенге аракет кылып атам. Бирок эми убакыт көрсөтөт деп эле, бирок тилейм, ушунчалык Кудайдан тилейм. Өзүм ойлоном, көп жерлерде жумушума барбай коем, бирок балдарыма көп көңүл бурганга аракет кылам. Анткени ушул балдарга убагында көңүл бөлө албай калып, убагында мээрим бере албай калып, кечигип калбайын. Балдары чоңойгондо мен укпай коет да. Балдар чоңойгондо өзү оокатын кылып, өзүнүн билгенин кылышат, өтүгүнтөр келишет. Азыр бир аз сөзүм өтүмдүү болуп атканда балдарыма ошол ойлорумду, принциптерди кулагына куюп калайын деп көп ойлоном. Ошон үчүн балдарым менен көп убакыт өткөрөм. Көбүнчө үйдө болом. Өзүм тамак жасайм, өзүм кир жууйм, ошол үй иштерине балдарымды кошом. Балдарымды жардам бергиле дейм. Бул теманы неге мен козгоп эле кетип атканын, ошол кичинекейиңизде кол көтөрүлгөнү боюнча бир цикличностьты байкап калдым да. Цикличность дегенде
бир учурда сизге кол көтөрүлүп калганын сезген болсоңуз жана ал кол көтөрүү адилетсиздик менен болгон болсо ал жакта бул жашоонун бир чындыгы ушундай болуш керек экен да, бул болуп тура турган нерсе деп туруп кийин ошондой учурлар кайталангандай болушу мүмкүн экен да, статистикада айтылып атат. Анан сиздин сөздөрүңүздөн сезип кеттим, үй бүлөлүк зомбулук темасынан дагы бир аз жабырткагандай болупсуз деп ойлодум, балким ошондой сезилди. Мен айтып атпаймынбы, Кыргызстанда келтек жебеген аял жок, күйөөсүнүн муштумун көрбөгөн аял жок. Болгондо кээ бирлерибиз буну ачык айта алабыз, кээ бирлерибиз уялып айта албай эле жашына беребиз. Күйөөсүнүн муштумун жеген аял бар. Бар. Албетте. Ар бир аял күйөөсүнүн муштумун жеген. Жок, бардыгы жеген дейсизби ошондо? Көбүнчөсү жеген деп айтайынчы. Көбүнчөсү муштум жеген аялдар. Анда муштум жебеген аял бар экен. Мен байкашыма караганда мен изилдеп, анализдеп деле көрүп атам, сурап ачыктап сурап келсем жегем деп айтышат да, көбүнчөсү элечи. Жок, сиз. Анан мен өзүмө бир тыянак чыгарып койдум да, Кыргызстанда күйөөсүнүн муштумун жеш бул нормалдуу эле көрүнүш болуп калдыбы деп өзүмө бир уже тыянак чыгара баштадым. Менин оюмча нормалдуу эмес, жана ал көпчүлүктө эле болбошу мүмкүн. Балким сиздин тегерегиңизде көпчүлүгү ошондой болуп калдыбы. Анан биз кээ бир кезде эркекти аябай сыйлап, ашыкча сыйлап атабыз да. Ашыкча эле эркекти сиз деп, анын көңүлүн алып, анын көзүн карап, анын айтканын кылып, өзүңдүн турмушуңду унутуп коюп, анын турмушуна сүңгүп кирип кетип, анан аны хан пир кылып алып туруп, анан ханыбыздан келтек жеп алганыбыз дагы ошол жаман болуп атат да. Эркектер кээде өзүнүн абалын кыянаттык менен пайдаланып атышат да. Ат өзүнүн үйүрүнө кол салбайт да. Аттар жакшы көрөсүңөр го силер эркектер, ошолордон бир аз үлгү алгыла дегендей да. Зордук зомбулукка негизи эле каршымын. Колуңардан келсе эркектер аял затына тийишпегиле, кол көтөрбөгүлө, болгону сөз менен айтып көргүлө. Сөзүңөр менен жеткизе албай атсаңар, башкалар аркылуу айтып көргүлө. Бир видеолорду көрсөткүлө, бир сүрөттөрдү көрсөткүлө, спектакльдарды апаргыла. Болгону муштумду көрсөтпөй эле койгула. Ооба, макулмун. Биз ушул теманы абдан көп изилдегенбиз, абдан көп подкасттарда үй бүлөлүк зомбулуктар кандай учурда болот, кантип үй бүлөлүк зомбулукка жол бербеш керек же үй бүлөлүк зомбулук боло турганын эрте түшүнүп кетсе болот, күйөөгө тийбей туруп түшүнүп кетсе болот. Башында мамиле куруп жүргөндө бул адам мен адам эмес, бул адамдан агрессия болот экенин сезип кетсе болот. Ошол ыкмалар деле бар. Красный флажки деген пониманиялар бар. Бирок сиздин учуруңузда сиз үй бүлөлүк болуп туруп ошол зомбулукка чейин жеткен болсо, балким сиз анын алдыңкы сигналдарды көрбөй калган болушуңуз мүмкүн. Ал сигналдарды кандай учурда көрбөй калышыңыз болгон мүмкүн деп атам. Эмне дегенде анын алдында эле зомбулукка туш, бул үй бүлөңүз эмес, өзүңүз дагы кичинекей кезинде деле уже даяр болуп атпаймынбы? Бул жакта керек ошол сигналдарды көрбөй калган болушуңуз мүмкүн деген да. Ошого азыркы үй бүлөлүктөгү зомбулукка эмес, тияка көңүл буруп кетип аткан балалыккабы? Ошондуктан канчалык ошол нерсеге бирөөдөн кол көтөрүүнү нормалдуу деп кабыл алдырткан канчалык пайдалуу деген суроо кайрадан келип атабыз да. Бирөө сага кол көтөрүп атса чыдап туруп бербеш керек экен. Ал жакта ата-энең болсочу? Ата-энең болобу, башка болобу чыдап туруп бербеш керек экен. Бул мага жакпайт деп айтканга өзүңө эртик топтошуң керек экен. Мага колуңарды көтөрбөгүлө, бул өтпөйт, мага бул болбойт деп айта алышыбыз керек экен. Кээде коркобуз, кээде белсинбей калабыз, кээде кадимкидей эме сезебиз, өзүбүздү алсыз сезебиз. Анан бирок ошого карабай колуңду мага көтөрбө деп ата-энебиз болобу, жолдошубуз болобу айта билишибиз керек экен, айтышыбыз керек экен. Антпесек биздин чек араларыбызды сактабай бизге көп запкы жеп калат экенбиз. Ошол зордук зомбулук ушунчалык бир жаман тема болуп баратат Кыргызстанда, Казакстанда, болгону ушул бүтпөгөн тема экен негизичи. Эркек менен аял жашайбы, канчалык жашаган сайын дагы деле ошончолук эле чыгып келе берет экен да. Балким бир 20 жылдан кийин тамыр үзүлөттүр. Азыр зордук зомбулук Казакстанда, Кыргызстанда, Өзбекстанда бардык жерлерде бар. Сиз канча жашыңызда күйөөгө тийдиңиз? 21. 21 жашыңызда. Студент болуп жүргөн кездеби? Ооба. Студент болуп мен деген ошо айтып атпаймынбы? Бир эле нерсени жасап эле отура берген аялдардан эмесмин да. Муну деле чогуу алып кетиш керек деген принципти кармап алам да. Карьераны тандасаң үй бүлөң калып кетет.
анан үй бүлөңдү тандасаң башка нерсең калып кетет, окууң калып кетет. Ошон үчүн баарына жетишкенге аракет кылам. Жетишем деген адам жетишет, жасайм деген адам жасайт. Болгону аракетиңди кыла беришиң керек да. Кээ бирлер бар, ар кандай шылтоолорду айтып эле мен кылгым келбей, кыла аламбы, кыла албаймынбы, анан колуман келеби. Бул шылтоолор да. Чуркайм деген адам чуркайт. Таш жааса дагы, жамгыр жааса дагы, кар жааса дагы, башка жааса дагы чуркайт. Чуркагысы келбегендер кроссовки алып келип берчи мага деп эле ар кайсы шылтоолорду айтып берет. Болгону жасаш керек. Бирок айтпай койдуңуз кантип таанышып, кантип тигениңизди. Менин бул эмем мындай да, биздин үй бүлөдө деле эмелер болот да, пикир келишпестиктер болот. Жолдошум деле салт санааны окмуш катуу кармап келген киши, үйдө сөзсүз пикир келишпестик болот. Эмелер болот, сен муну туура эмес кылдың, мен муну туура эмес кылдым деп. Болгону менде ушул нерсени мен туура эмес кылып алдым деп айтканга эрким жетет. Эрдигим да жетет. Айта алам. Кечирип койчу, мен туура эмес кылып койдум, итчилик менден кетип калды деп айта алам. А кээ бир тарап ошол нерсени айта албай калат. Мен оюмча ашыкча көп деле айтып кое бересиз окшойт. Керекчелерде күнөөнү өзүңүзгө алып туруп, адилетсиздик түрдө сиз жабыркап калган учурда аны абдан баягы калоо менен кабыл алып кое тургандай фейлиңиз бар окшойт. Ошондой деле бар. Бул кичинекейиңизден келген нерсе окшойт. Кичинекей кезимден келген нерсе, көп нерсени жутуп коймой адатым бар. Мейли макул боло берет деп жутуп коймой адатым бар, ичиме катып коймой адатым бар. Бирок акырын-акырынынан мен сага кийин көрсөтөм деген эмем да бар да. Шорттөрүмдө ладно мен макулдук мен адилетсиздикти кабыл алам, бирок узун мөөнөттө мен утуп чыгам дейсизби? Эркин утат экенсиң да. Мен муну эске алып коем. Макул, азыр сеники өттү, бирок келечекте турмуш башкачараак болот деп эске алып коем да, жылмайып туруп анан кийин ары барып башка ишти кыла берем да. Ошондой мен өчүм азыр болот, бирок мен өчүм абдан узун мөөнөттүү жана толук кандуу болот дейсиз. Убагы келгенде көзүң ачылат деп. Атаандаштар менен деле ушундай немем бар. Атаандаштар, душмандар дегиз эле көп болот да, эми ар бир адамда душмандары болот, атаандаштары болот. Анан ошолор менен деле жолугуп калган кезде деле унчукпай эле күлүп кое берем, бирок сөзсүз мээме түйүп коем да. Биз бул темага бир нече жылдан кийин кайрылып келебиз. Ошол кезде шарт өзгөрөт, абал өзгөрөт. Анан сен чөгөлөп калба, сен тизе бүгүп анан жалдырап калба деп ичимен бир момундай бир ой кетирип коем. Стратегияңыз түшүндүм окшойт менчи. Бул кичинекейиңизден бери жарылган стратегия экен. Адилетсиз түрдө да жабыркап калганда жутуп коюп жүрө берет экенсиз, бирок узун мөөнөттө бул баягындай узун мөөнөттө жеңишке алып келе турган сражениеда жеңилип коем, бирок войнаны жеңбейм. Толугу эми жеңип чыгам депчи. Учушту бербейм сага деген жагым бар. Сабыр менен жана ошол аракет менен утат экенсиз да. Ошондой жагым бар. Бул үй бүлөдө болсун, бизнесте болсун, мамилелерде болсун. Анан бирок ушул ыкма иштейт. Ушул ыкма жакшы иштейт. Мен байкашыма караганда бул ыкма иштеп келет. Мага ушул ыкма иштейт. Азыркы учурда ошол балдарыңызга карата мамиле, тарбия ыкмалары боюнча сиз бир аз айтып кеттиңиз. Бир да жол кол көтөргөнгө аракеттенип калгам, бир эки сөз менен эле эгер анчалык эле сезилбей атса, кээде кыйкырып кое тургам. Бирок үлгү катары кандай болуп кетти дейсиз? Сиздин стилиңизди көрүп жүрүшөт да, ошону кабыл алышат. Кээ бир балдар бар, бир айтканыңды эле аткарышат да. Кээ бир балдар бар, 1000 жолу айтсаң да аткарбайт да. Ошон үчүн бир балага катуураак айтасың, башка балаңа тескерисинче мактап айтасың. Анан кнут и пряник деп коет го орустар. Ошол жакшы иштейт. Бирөөсүнө катуураак айтсаң жакшы иштейт, бирөөсүнө жумшаараак айтсаң жакшы иштейт. Болгону ар бир балаңа индивидуалдуу түрдө жол тап, ачкычтап. Болгону тапканга аракет кылыш керек ошол ачкычтардычы. Бала тарбиялоодо кеч калбайлы. Эң негизгиси ушу бала тарбиялоодо кеч калбайлы деп мен өзүм айтып келем. Элдердин ою ар кандай. Кээ бирлер балдарына тарбия берет, кээ бирлер балдар эмне болуп атат, иши деле жок. А кээ бирлер бар, балдарына көп убакыт жумшайт, ресурс жумшайт. Мен мисалы үчүн балдарымды абдан жакшы жерде окутам. Жакшы мектепте окутам. Бирок көп жерден тыйып турам. Арзаныраак кийим кийсең кий, эл катары боло бер. Бирок эң жакшы жерде окушуң керек. Эң жакшы билимди алышың керек. Бул билим сени өзгөртөт. Бул сен азыр алып жаткан билим эртең сага жарыгын тийгизет. Көп жакшы упайларды топтойсуң, ошол упайлардын аркасын анан кийин көрөсүң, акыбетин кийинчерээк көрөсүң деп балдарыма
кумдай коям дагы көбүнчө билимге жумшайм. Жакшы окуунун, көп тил билгинин аракетиңди көп кыл деп балдарыма коям. Балдарымды эл катары кийгизем, эл катары ичирем, бирок ашыкча эркелетпегенге аракет кылам. Чалчаңдаттырып ийбейм да. Кээ бирлер бар, чалчаңдаттырып эле чоң машина айдаттырып алган, анан кийин килтейтип айфон көтөрүп алган, аларды мен түшүнбөйм. Бул ата энесинин тапкан байлыгы, ата энесинин жеткен жетишкендиги балдарыныкы эмес. Балдарыңды бузуп алба. Азыр оозун ар кайсы тамакты тыгып атып, айтканын жасап атып, балдарыңды четтен чыгарып бузуп алба. Турмушка даярдап коюшуң керек деп ойлойм да. Бирок бул оюмду мен эч кимге таңуулабайм. Бул оюмду эч кимге мажбурлап сен ушуну колдонушуң керек дебейм. Бул менин жеке оюм, жеке ыкмам. Ушул ыкманы ар дайым колдонуп келем. Анан менин оюмча жакшы эле ыкма да. Казакстанда шоу бизнести жакшы байкап келем. Ал жактагы тенденция, трендтерди жана ошол эле учурда Кыргызстандыкын жакшы билсеңер керек. Жана ошол инфоиндустрия негизи билим берүү менен уйкалышка абдан жакын. Үйрөтүү. Бул мындайча айтканда балким кийин өзгөрүп калышы мүмкүн, бирок ошол эле билим берүү системасынын бир эволюциясы сыяктуу болуп калатпайбы азыр? Туура. Бирок абдан результатив кандай жыйынтыктуу жана эффективдүү ошондой инфопродукттар дагы бар. Ошондой эле балким көбүрөөк учурда жөн акча кылмай продукттар көз боемочулук эле болуп калса керек. Болуп калып атат да. Ошол боюнча кандай тенденциялар сиз айтасыз? Казакстан ал тенденция учурунда жагынан бизден бир аз Кыргызстандан караганда алдыракта турабы? Кайсы жерлерде бизде ошол артына келет, же кайсы жерде бизде жакшыраак болуп атат? Казакстанда инфопродуктка жакшы карашат, жакшы сатып алышат, жакшы колдонушат. Анткени бул негизи жакшы эле көрүнүш. Бирок бизде мен каршы болгон нерсе инфопродуктка өзүң ошол нерсеге туруштук бере алсаң, айткан сөздөрүң, кылган иштериң, турмушуң, адеп ахлагың жасап келген, жашап аткан жашооңо бап келип атса, туура келип атса, шайкеш болуп атса, анан ошол инфопродуктты чыгар. Казакстанда жакшы бир көзгө көрүнүктүү деме бар. Айым бар, жакында эле турмушка чыгып, 1 жылга жетпей ажырашып кетишти. 1 жылга жашай алган жок да. Анан ал деген укмуш сатчы. Инфопродукт, мага каттал, менин бол инфопродуктумду сатып ал, мен сени жакшы күйөө тапканды үйрөтөм, жакшы турмуш курганды үйрөтөм, өзүңдөн күчтүүлөрдү тандап алсаңды үйрөтөм деп укмуш айтып реклама кылып келип, сатуучусун сатып бүтүп, анан карасаң эле 1 жылга жетпей эле ажырашып кеткен да. Бул мен шок болдум ошону көрүпчү. Сен деген укмуш кыйратчы кыз эмес белең, элди сүдүргөн кыз эмес белең, мен кыйратам, мынтем, тигинтем деген кыз элең, анан ажырашып кеткениң бул кандай? Кыргызстанда да ушундай көрүнүштөр бар. Келгиле мен мынтем кыйратып ийем дегендер бар, анан айткан сөзү жасаган ишине дал келбей калат. Орустарда да ошондой бар. Бул кичине көз боемочулук болуп кетип атат да. Көз боемочулук болуп кетип атат. Ошого элдер алданып калбай, шылуундарга алданып калбай, могу аферисттерге алданып калбай, ойлонуп көрүп, ошол инфопродуктты сатып алыш керек да. Бул деле билим алуунун башка бир жолу. Муну деле мен каршы эмесмин, колдош керек. Бирок кимден сатып алып атасың? Айткан сөздөрү, жасаган иштерине дал келип атабы, бап келип атабы? Же көп окшошпой кетип атабы? Көз боемочулукка жакын болуп кетип атабы? Аферистикке жакын болуп кетип атабы? Ошону ойлонуп туруп сатып алыш керек, окуш керек, билим алыш керек. Сөзсүз бул билим алган адам негизи жаман болбойт да. Билим алыш керек, бирок байкап туруп анан билим алыш керек да. Болгону мен айтат элем, адамдар инфопродукт жаратканга чейин кичине өзүбүздү ойлонуп көрөлүчү, балким элди алдап туруп анан кийин өзүбүздүн наныбызды, өзүбүздүн рызкыбызды таап алып туруп анан элди кидат этип кеткендей болгон жокпузбу деп башка адамдарды чакырат элем да. Жасаган инфопродукт жараткан адамдарга кайрылат элем. Инфопродуктты жөнөкөй адам сатып алат. Алдыга умтулган, талпынган, мен бир турмушумду өзгөртөйүн, ушуларды көрүп мен да балким өзгөрөм деген үмүттө ошол инфопродуктты сатып алат. Анан байкап көрүп инфопродукт анчалык деле иштебей калган көп учурларды көрүп атам. Мага да кээ бирлер арызданып айтышат, ушуну алдым эле, эчтеке бир пайдасы деле жок. Мен билген эле нерселерди айтып атат, мен билген эле нерселерди көрсөтүп атат. Келейген сумманы төлөгөм, мага пайдасы жок дейт да. Ошон үчүн өтө байкап көрүп, ойлонуп көрүп анан кийин иш кылгыла. Акча берет экен же болбосо турмушуңду укмуш кылып эткен деп айтып койсо эле ошого алданып эле, анан ошого фанат болуп эле берилип кетпей, ойлонуп көрүп анан кийин акчаңарды сарптагыла ошол жергечи.
акча табылышы негизи кыйын болуп атпайбы азырчы? Акча табылып келип, ошол акчаны жаныңа чөнтөккө салып, ошону көбөйтүш кыйын болуп атат, акчаны жөн эле чачып салыш иттен оңой болуп атат. Ошон үчүн акчаңарды өтө ойлонуп туруп, анан кийин сарптагыла. Колдон келишинче сарптабай эле бекитип, көбөйтүп, бантта катып тургула. Анан өзүңөргө бир чоң бир ийгилигиңерге жумшагыла, бизнесиңерге жумшагыла, жакшы нерселерге жумшагыла деп айтып кетет элем да. Ошол тандап аткан адамдар үчүн, мисалы, керек курстар сатып аткан адамдар үчүн кандай кеңеш болушу мүмкүн? Кантип ошол жыйынтыктуу инфопродукту же курстарды же ошол наставничество болуп калабы, менторство болуп калабы, ментордукту кантип тандаса болот, кайсы критерийлерди тандаса болот? Балким бир лайфхактар бардыр ал жакта. Ушул ыкма менен тандап туруп сатып алсаңар болот. Ушул фильтрлерден өтпөсө албай эле койгон. Албай эле кой деппи? Твердая рекомендация деп кетсек экен. Насаатчылыкка негизи эле мен каршымын да. Сага сен насаатчы кылып тандап аткан адамдын турмушу сага дал келбей калышы деле көп мүмкүн да. Анын жасап аткан эрежелери сага иштебей калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, китепти оку, ютубту көр, аны көр, буну көр, үчүнчүнү көр, 10 адамды көр, анан ошонун негизинде өзүңө бир жыйынтык чыгар. Өзүңө эреже чыгар. Ошолордун айтып аткан сөздөрү сага келип атабы, отуруп атабы, сенин кулк мүнөзүңө, баскан турганыңа, ой жүгүртүүңө шайкеш келип атса колдон. Кээ бирлерде шайкеш келбей калат да. Биздин кыргыз менталитетине каалайбызбы, каалабайбызбы, биз кыргыз бойдон калабыз. Өзүбүздүн салт санаабыз бар, аларды кармап келебиз. Кыргызчылыктан эч кете албайбыз. Акырындап кетишибиз мүмкүн кийин келечекте. Бирок азыр мен ойлойм, кыргызчылыкты такыр эле таштап Европа болуп кетишибиз керек деп ойлой албайм мен. Европа такыр башка, менталитети башка, баскан тургандары башка, ой жүгүртүүсү башка, жеген тамактары башка. А биздики башкача. Ошон үчүн бул жакшы нерсе. Мен ойлойм, кыргызчылыгыбызды кармап туруп эле келе беришибиз керек. Бирок ошол эле учурда кыргызчылык дегенде мен ойлойм, караңгычылыктан чыгышыбыз керек, жапайычылыктан чыгышыбыз керек. Кээ бирлер бар, ошо кыргыз бойдон калалы десе, жапайы болгум келбейт, караңгы болгум келбейт, кыргыздар деген караңгы жок, андай эмес. Караңгычылык бул башка нерсе, билимсиздик башка нерсе. А кыргыздардын эң жакшы салты. Кыргызчылык деген бул прогрессивдүүлүк. Кыргызчылык бул адаптацияга оңой барган. Кыргызчылык бул өзгөрө билген. Кыргызчылык бул абдан бат кыймылдаган, жетишкендиктерге жеткен. Негизи мен ойлойм да, кыргыздар биз өтө тез кабыл алабыз, маалыматты тез кабыл алабыз, чыдамкайбыз, аракетчилбиз, эпчилбиз, жөндөмдүүбүз, шыктуубуз, чыйракпыз. Анан элпекпиз. Элпекти кыргызча деген сонун сөз бар да, элпек деген. Шустрыйлыктан дагы өтө бир аркырдуу сөз да бул. Башка сөз өтө сонун сөз да, аркырдуу сөз. Көп жерге отуруп кете берет. Элпек болушубуз керек да. Анан Вижниковый болуп калабыз. Кыргыздарда ушул сапаттар өтө сонун сапаттар да. Ушул сапаттарыбыз эле бизди көп нерсеге өзү эле жетелеп кетет. Болгону биз өзүбүз тыңшай билели да. Бирөөгө жетеленип, бирөөгө алданып, бирөөгө ооп кетпей, өзүбүздү тыңшап көрөлү. Паланча айтыптыр, Европада мондай экен, Америкада мондай экен десе, бизде ошондой болушубуз керек эмес. Бизге бул жатабы, бизге туура келеби? Биздин кулк мүнөзүбүз башкача да, кыргыздар башкача болгон, ата энебиз башкача болгон, бабаларыбыз такыр башкача болгон. Бизге келеби деп, европалыктар жасап атканды биз критикага салып, анализдеп көрүп туруп, анан кийин бизге жаккан, бизге туура келген нерсесин алалы, бизге туура келбей атса, аны мейли деп эле анан баш тартып коелу. Кыргыздарда өтө сонун салттар бар. Кыргыздарда сонун эрежелер бар. Кыргыздар жакшы сонун сапаттарга мен аябай жакшы көрөм. Кыргыз болуп төрөлүп калганыма Кудайга миң мерте өшүгүрөй. Чын эле Кудайга миң мерте өшүгүрөй. Кыргыздар сонун калкпыз. Сонун айкылтабыз. Эгер биздин көрүүчүлөргө сиздин бир өзүңүздүн каалоо тилектериңиз болсо, ошону бир айтып койсок болот. Андан кийин жай-жайдан биздин маегибизди, подкастыбызды жыйынтыктап койсок деле болбойт. Азыр мен ушунча нерсени көрүп, окуп, билим алып, баамдап жүрүп бир нерсеге келдим да. Негизи эле мен пайымдуу деп коет го. Кыргызча кандай түшүнөсүз? Ушу пайымдуу деген баамчыл. Баамчыл. Орусча внимательный биз да, внимательный, баамчыл. Биз кыргыздар ушул баамчылык сапатыбызды, эң жакшы сапат бизде бар бул сапатчы. Болгону ошол сапатыбызды курчута билишибиз керек да. Баамчыл, пайымдуу адам көп нерсени байкап эле өзү жакшы нерселерди өзүнө кабыл алат да. Ошон үчүн эң биринчи баамчылдыгыбызды жоготпойлу. Кыргыздар аракетибизди токтотпойлу, анан бири-бирибизди колдойлу. Бирибизге бирибиз душман болбойлу, бут тоспойлу. Тескерисинче душмандарды четтен издейли. Алар өздөрү эле чыгып берет бизгечи. Анан менде дагы бир неме бар. Кээ бир кездерде биз кыргыздар мындай бир эме болуп коебуз да.
бой көтөрүп, менсинип, элди тоготпой, сен ким элең деген ушундай бир сапаттарга да бар да. Бул ойлойм, бул өтө терс сапаттар да. Бул сапаттар бизди жакшы жакка алып келбейт да. Кайра тескерисинче жаман жакка алып келет дагы, адамдын жаман сапаттарын көрсөтүп коет. Акылдуулук, даанышмандык, элпектик, сылыктык, кичпейилдик, айкөлдүк, ушул сапаттар, сонун сапаттар, кыргыздарга тиешелүү, кыргыздарга мүнөздүү сапаттар. Ушул сапаттарыбызды көбүрөөк колдонолу, ушул сапаттарыбызды курчуталы, элге алып чыгалы, сылык мамилебизди көрсөтөлү, кичпейилдигибизди көрсөтөлү, меймандостугубузду көрсөтөлү, мындан дагы өнүгөлү. Жакшы өнүгүп келатабыз, дагы токтотпойлу. Болгону токтотпойлу. Анан кээде убакыт ушундай учурлар болуп калат экен. Сонун шыктуу, жөндөмдүү, аракетчил бир адамды атаандашы жеп койгон убакытта болуп калып атат да. Атаандаш катары анын бутуна тоскоолуктарды алып келип, буттан чалып жыгытып койгон учурлар да болуп атат. Кыргызды эч качан жебеш керек да. Мен жеке оюм. Тескерисинче, бул менден кыйын болуп баратат. Бул жөндөмү күчтүүрөөк экен, таланты менден күчтүүрөөк экен, потенциалы менден күчтүүрөөк экен. Кел мен ушун менен биригип алып, мындан дагы күчөйүн, мындан дагы жогорку деңгээлге көтөрүлөйүн деп аны жанына шерик кылып алыш керек да. Атаандаш көрбөй, өзү шерик болуп алыш керек. Же өзү барып шерик болуш керек да. Аны атаандаш кылып душман катары көрбөй, жок, мен сенден үйрөнчү нерсем көп экен деп аны өзүнө кошуп жол болсо андан көп үйрөнүш керек да. Экөө чогулуп алып, андан да чоң нерселер жаратат да. Андан дагы укмуш нерселерди көрсөтө алат. Ошол менин тилегим ошол. Коллаборация ыкмаларды күчөтүшүбүз керек экен. Коллаборация адамда душман көрбөй, атаандаш көрбөй, тескерисинче күчөтүш керек, партнер кылып. Сон Амина айым, оюмча кызыктуу, орду менен кейбир жерлерде кайгылуу, кейбир жерлерде күлкүмүштүү кылып маек кылып кеттик. Сиз убакыт бөлүп келгениңизге рахмат, энергияңызга рахмат. Ошол эле өзүңүздүн аракетиңиз менен айымдардын лидерлигин, ишкердигини, жөндөмдүүлүгүнү, аракетини колдоп жүрөрүңүз. Мен өзүм үчүн бир-эки сонун сабактарды алдым деп эсептейм. Ошол эле консервативдик жактан, ошол эле сабырдуулук жактан. Керки жерде мен жутуп коюу көбүнчө жаман нерсе деп калып атам. Менде именно жутуп калтырып коюу ашыкча болчу да. Мен акыркы бир-эки ритуалдардан кийин ар жерде эле жутуп койбош керек. Керки жерде ордунда эле анык түрдө ачык айтып коюш керек экен. Эмне дегенде мен өзүмдүн нанымды дагы жөндөн жедирип бергенге барбайм деп өзүм сездим. Бирок азыр сиз айткандан кийин бир аз ойлонуп калдым. Балким ошол травмалар менен деле бир жетишкендикке жеткендирмин. Аны толугу менен жаман керексиз деп туруп, керексиз стратегия деп список кылбаш керек экен деп кайрылмай ошол кайтарып койдуңуз да. Эми карасаң, сиздин жакшы нерсе айтып кеттиңиз да. Наркы тараптан сага бир ой келди, сын келди. Ал ой менен, сын менен сен макул эмессиң. Сен каршы чыккың келет. Каршы чыкканда сен пайда утпай каласың да, кээ бир жердечи упай топтой албай каласың. Пайда келбей калат. Андан көрө байкап көрүшүң керек. Бул жерде мен кыса турган жерим кысып турайын дагы, убагы келгенде көрсөтөм, убагы келгенде айтам. Бирок ушул жерде жутуп кое беришим керек. Анткенде ал ачууланып келатат, сен ачууланып келатасың, сөзсүз треш пайда болот. Анан треш бар жерде жакшы нерсе чыкпайт да. Ачуу калтырып ийебиз. Анан кийин көп жаман нерселерди кылып ийишибиз мүмкүн. Ошон үчүн кээ бир жерлерде биз сабырдуулук кылып коюшубуз керек да, ошол аркылуу утуп кетебиз да. Айта турган жерде айтып коебуз, кийин айын ушул жерде тура эмес кылып койдуң ой деп. Подкастыңыздын контексти сабырдуулук окшойт андачы. Сизге рахмат. Give me 5 деппи? Give me 5. Ооба. Ошол бизде бүгүн конокто Амина Мамытбек айым болду. Сонун маектешип кеттик. Рахмат дагы бир жолу. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө достор. Бул Мирзаматов влог чыгарылышы болчу. Сиздер менен Амина Мамытбек жана Нурлан Мирзаматов болду. Бай бай.